Керек болот, бирок связь баштап атат. Так, болду, кетти. Салам достор, барыңыздарга чоң салам. Бүгүн сиздер менен Мирлан Батырханов. Оштон чоң салам айтканча, сиздер менен бүгүн биз сабакта жолугушатабыз. Кимдер кайсы шаардан жазып коесуздар? Кимдер кайсы шаардан биз менен азыркы учурда байланышта? Жазалы шаарларды. Так, Майрамбек бизден Нарындан салам. Мира Оштон салам. Мира салам. Эсен Айсалкын Лелек салам, Лелеке, Бишкек салам, Москва салам, Новосибирск Айдаркен, Назакат. Аида Новосибирсктен эң сонун ар кандай география бизде Кыргызстан, Казакстан, СНГ мамлекеттери жана анча мынча Европадан дагы кирип көрүп калышат эң сонун. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде тармактык маркетолог кесиби, маркетолог, башкача айтканда бул маркетолог гордо звучит демекчи. Бул 21 кылымдын кесиби, 20 кылымдын аягы, 21 кылымдын кесиби бул мына маркетолог жана сетевой же болбосо тармактык маркетолог бул жаңы кесиптердин бири, жаңы өнүгүп келаткан перспективдүү кесиптердин бири. Телевидениеге канча жыл болсо, бул кесипке дагы почти ошончо эле жыл. Ошол кесип боюнча бүгүн сиздер менен көбүрөөк сүйлөшүп, маек куруп кетели. Демек, артыкчылыктары, минустары жана бул кесиптин талаптары. Биздин бизнеске кээ бир адамдар келгенде акча тапкысы келет, акча тапкылары келет, турмуштун жакшы жакка өзгөрткүсү келет, бирок бул кесипти өздөштүргүсү келбейт. Анткени бул кесипти кабыл ала элек болот. Балким ошондой адамдарга бүгүнкү биздин сабагыбыздын пайдасы тийип калар. Балким ушул кесипти туура кабыл алып калганда жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Азыр жигитке эле эмес, деги элдин баарына азыр 70 өнөр аздык кылат. Анткени дегенде заман тынбай өзгөрүп турат. Бир убакта мисалы үчүн бухгалтерлер көп санда керек болгон, азыр компьютер аларды алмаштырып, салыштырмалуу бир топ аз бухгалтер, мисалы үчүн бир бухгалтер, бир 10 адам мурунку 10 бухгалтердин жумушун жасап коет. Ошол сыяктуу барган сайын баары автоматташтырылып кетип атат. Автоматташтырып барган сайын көпчүлүк кесиптерде барып кыскарууда. Ал эми бул кесип тескерисинче өнүгүүдө, өсүүдө, бул жаңы кесиптердин бири. Ошол жашоодо ар кандай болуп калат. Ошол ситуацияга алдын ала даярданып койбосок, өзгөчө жаңы кесиптер бара-бара популярдуу болуп баратат дагы. Жаңы кесиптер адамдарга керектүү чыгашууларды, кирешелерди алып келатат. Ошол сыяктуу бул кесип дагы зыяны тийбейт. Ошон үчүн бул кесипти өздөштүрүп койсо, көпчүлүк жаңы келгендер пайдасы сөзсүз тиет. Ошондой эле ошол кесипти кабыл албагандыктан болот, жаңыларда эмне болот, ошол жаңы кесипти кабыл албаганда адам баласы ушул кесипти бирөөгө сунушташтан уялат. Ушул бизнести бирөөгө сунуштап айтыштан уялат. Ошол себептен жумуш алдыга жылбайт. Кимдир бирөөдө жүрөгүндө ошол кесипти кабыл ала элек. Ошон үчүн бул кесипке болгону эмне? Пользовательский, потребительский мамиле. Бул бизнес мага акча алып келиш керек, мен бул кесипке, бул ишке салымымды кошконго даяр эмесмин деген мамиленин айынан ийгилик болбой калат. Ошол себептен бүгүнкү сабагыбыздын мен ойлойм пайдасы тийип калыш керек. Эгерде буга чейин сиз көрө элек болчу болсоңуз, тармактык маркетинг индустриясы бул эмне өзү? Ал кандай индустрия? Бул индустрияда өзү эмне иш жасайт? Анан бул индустриянын, бул тармактын кандай күчтүү жактары бар? Бул тармактын өзү кандай өзгөчөлүктөрү бар? Жана кандай проблемалары бар? Жана кандай пайда болду экен деп кызыкчу болсоңуз, ушул сабактарды сөзсүз түрдө көрүп кетиңиз. Биринчиси бул эмне өзү деген сабак. Бул жерде цифралар, фактылар да бар. Жана өзүнүн күчтүү тараптары бар. Ошондой эле тармактык маркетингдин тарыхы, цифралар жана фактылар. Бул жерде тарыхын көрчү болсоңуз, бул кандай пайда болду? Кайсы учурда бул кесипти, бул индустрияны, бул тармакты мошенник катары элестетишкен биринчи. Андан кийин кайсы жылдары ал мошенник эмес экен деп далилденип, сот иши түрүндө, мыйзам түрүндө далилденип, анан АКШнын мисалы үчүн соода палатасы бул мошенниктерди түрмөгө отургузуп камайт, сот ишин ачат. Жана ошол арыз жазуучу, дат жазуучу катары дайым артынан аңдып, ошентип так, катган жок, нормалдуу. Ошентип аракет кылып, ушунун үстүнөн иштешет. Ошол соода палатасы тармактык маркетинг индустриясын мыйзамдуу деп кабыл алды. Ошондон кийин бул мыйзамдуу бизнеске айланып, элдин оозунда, юристтердин оозунда бул мыйзамдуу бизнес деген атка конду. Бул тарыхты ушул видеодон көрүп чыгасыздар. Жана өтө керектүү бизнесиңизде бирөө жарым бул бизнеске ишенбечү болсо, бул бизнести койчу, бул бизнес мындай болбогур, бул тармак болбогур дегенде тарс жооп бере алчу фактылар менен. Алар эме деп коет го, неопровержимый деп коет. Жеңе албачу фактылар менен оозун басып койчу деңгээлде билимиң болсун десеңиз, мына ушул сабактын пайдасы тиет. Муну да көрүп чыгыңыздар. Бул сабактардын запистери азыркы учурда YouTube'да мен Мирлан Батырханов К деген каналымда бар. Жана Кудай буюрса жакын арада командабыздын сайтына да кирип чыгабыз. Жаңылар келгенде программада бул сабактар болот сөзсүз түрдө.
Эми бүгүнкү темабызга киришсек, бүгүнкү сабагыбыздын өзү пайдасы кандай? Буга чейин сүйлөшүп кеттик. Биринчиден, бизнесиңизди алдыга кетирүүчү курал болот. Экинчиден, жүрөгүңүз менен бул кесипти кабыл алганда, сиз бул ишти жакшыраак өздөштүрөсүз, жакшыраак үйрөнөсүз жана бул ишти башка бирөөгө жакшыраак сунуш кыла аласыз. Бул ишке башкаларды жакшыраак үйрөтө аласыз. Демек, сиз лидер болом, мен айына 20-30, 30-40, 50-60 миң киреше көргүм келет, 100 миң киреше көргүм келет. Биздин лидерлер ошоп 150 миң, 200 миң кирешелерди көргүм келет. Жылына 2-3 жолу саякатка баргым келет десеңиз, анда бул кесипти көбүрөөк өздөштүрүшүңүз керек болот. Ал үчүн ушул кесипти жөнүндө маалымат алып, түшүнүк алып койсоңуз пайдасы тиет. Демек, сетевик бул ким? Бул бул жерде биз сетевой бизнес дегенден бул жерден алып атабыз. Бул жерде сетевик кесиби жөнүндө дагы айтылып кеткен. Демек, сеть, сетевой маркетинг деген бул эмне? Сеть независимых дистрибьюторов дейт, сбытовых агентов дейт, каждый из которых помимо сбыта продукции также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права дейт. Демек, бул көз карандысыз агенттерден турган тармак деп атат. Демек, биз сетевик кимбиз бул дистрибьюторбуз. Көз карандысыз агентпиз, кандайдыр бир компаниянын агентибиз, соода агентибиз. Ошол агенттер башка агенттерден айырмасы биздин айырмабыз. Жөнөкөй агенттер башка агенттерди жумушка тартып, аларга бизнеске чакырып, аларды үйрөтүп, ишке алардын соодасынан пайда көрө албайт. Ал эми тармактык маркетолог болсо, өзү дагы ошондой агенттерди жумушка тартып, алардан команда түзүп, бизнестин ээси кандай жумуш жасаса, ошо агенттерди түзүп, агенттерди жумушка алып, ошолорго акча тапканга мүмкүнчүлүк берип, ошолордон жакшы кирешеге чыгууга, жакшы соодага чыгууга шарт түзсө, компаниянын ээси, бизнестин ээси, биз дагы дал ошондой укугубуз бар. Ошол компаниянын ээси, жетекчиси ошол укукту бизге ыйгарып берип коюп атат. Ушуну сетевой маркетолог деп коет. Демек, өзү гана соода агенти болбостон, өзү гана компанияга сооданы көбөйтүп бербестен, жалгыз өзү көбөйтүп бербестен, ал көптөгөн агенттерге жумуш мүмкүнчүлүгүн, бизнес мүмкүнчүлүгүн бере алат жана аларга үйрөтүп, ошолордун соодасынан пайда киреше көрө алат деп атат. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений и бонусов, зависящих от объема продаж, совершенных привлеченными ими сбытовыми агентами дейт. Башкача айтканда, ошону менен биргеликте мына өзүнүн чакырып келген агенттердин соодасынан киреше бонус жана сыйдык акы көрө алат деп атат. Мына кадимки маркетологдорго караганда биз мына ошол көптөгөн агенттердин биз үйрөткөн, чакырып келген үйрөткөн агенттердин соодасынан киреше акы, сыйдык акы көрө алабыз деп атат. Ошону бул сетевой маркетолог деп коет. Кадимки маркетологдо мындай укук жок. Маркетолог көбүнчө айлык алат жана сооданын өскөнүнөн, приростон процент көрүшү мүмкүн. Ошол биз болсо бизнестин ээсине окшоп, дал бизнестин ээси жасаган иштин бир бөлүгүн бизге бөлүп берип коет. Ошол ишти жасаган укугубуз бар. Кесип катары бул партнер, бул бизде кесип десек туура эмес болуп калат, бул өзү көбүрөөк бизнес. Сетевой маркетологду кээ бирөө адаштырып, это профессия, это кесип дешет. Эми элдер түшүнүш үчүн айтып атат. Бирок бул кесип эмес, чынында бул бизнестин бир түрү, ишкерчиликтин бир түрү. Ошон үчүн кесип катары бул партнер, компанияга кардар же партнер таап берет. Алар менен иштей билет деп атабыз. Биринчиден, кардар жана партнер таап берет жана алар менен иштей билет. Биздин ишибиз ушул. Ишкер катары болсо, партнер компаниясынын соодасын көбөйтүп берет, сатуу бөлүмүн өзү уюштуруп, өзү жетектейт деп атат. Өзү сатуу бөлүмүн уюштуруп, өзү жетектейт деп атат. Албетте, сиз жаңы келгенде өзүңүз уюштуруп, өзүңүз жетектей албайсыз. Үйрөнгүчө сиз наставник, куратор менен биргеликте ошол партнер катары ошону наставник, кураторуңуз жана анын системасы менен биргеликте жасайсыз. Кийин тажрыйбалуу болуп, өзүңүзчө бир жетекчи деңгээлге чыга алчу деңгээлде үйрөнүп билип калганыңызда, албетте, уже өзүңүз жасай баштайсыз, өз убагы келгенде. Так, кийинки момент, бул жерде бизде кол көтөргөндөр бар экен, адашып көтөрүп атасыздар деп ойлойм. Анткени дегенде, бул жерде түшүнбөдүм. Эгерде чындап эле ой пикириңиз бар болсо, сунушуңуз бар болсо айтыңыздар. Адашып көтөргөн болсоңуздар, мен түшүнөм. Же болбосо сунушуңуз бар болсо, кандай бир сүйлөйүн деген оюңуз болсо, анда айтыңыз. Мен сүйлөгүм келип атат, мен бул жака чыгып, мен дагы эфир өткүм келет десеңиз, анда сөз беребиз анда. Так, менеджер, агент бул компанияга кардар таап берет жана алар менен иштей билет деп атабыз. Агент башка агенттерди ишке тарта албайт, жетекчиге баш ийет. Жана биз айтып кеткен нерсе кадимки агенттер. Ал эми биздеги агент бул башка. Дилер болсо, чакан бизнес гана кылат деп атабыз, агент. Дилер болсо компаниянын кандайдыр бир региондогу соода жана кардарларды тейлөө боюнча ишти уюштурат. Соода иши боюнча жана кардарларды тейлөө боюнча ишти уюштуруп берет. Дилер ошондой. Компаниянын өкүлчүлүгүн уюштурат. Бул дилер. Ал эми дилер башка территорияда иштей албайт деп атабыз. Ошол берилген бир белгилүү бир территорияда гана иштей алат. Биз андай эмеспиз. Биздин ишибиз дилерге окшош, бирок биз дилер эмеспиз. Биз сетевой маркетологбуз. Мунун айырмасын түшүнүш үчүн мен азыр мисалдарды келтирип атам.
агент башка агенттерди ишке тарта албайт деп атабыз, биз тарта алабыз. Ошон үчүн биз сетевой маркетологпуз. Бирок жумушубуз агенттин жумушуна окшоп кетет. Дилердин жумушуна да окшоп кетет. Бирок дилер бир белгилүү гана территорияда иштейт. Мисалы үчүн Avon компаниясы бар, бул түз сатуу формасындагы компания. Ошол Avon компаниясында ал жерде сиз дилер сыяктуу иштейсиз. Жетекчи болгондо да дилер сыяктуу болосуз. Белгилүү бир зонада гана иштей аласыз. Кээ бир тармактык маркетинг компанияларда дагы чектөөлөр бар, бирок толугу менен дилер эмес, дилерге окшоп калган учурлар болот анча мынча. Зоналар бар, мисалы үчүн белгилүү бир зонада гана иштей аласыз. Бирок көпчүлүк бир 99-95% тармактык маркетинг компанияларында сиз дилер катары иштебестен сиз сетевой маркетолог болуп иштейсиз. Ошол себептен сиз зонага сиздин чектөөңүз жок. Сиз каалаган зона менен иштесеңиз болот. Так, кымбат Тагаева поднимает руку деп коюптур. Макул. Оюңуз болсо, сунушуңуз болсо айтыңыз, Миргуль поднимает руку деп атат бизде. Адашып көтөрүп атасыздар. Так, сетевик бир нече точкалары, дүкөндөрү бар ишкер. Мына кадимки сетевикти, кээде сетевик деген сөздү угуп калсаңыздар адаштырышыңыздар мүмкүн. Сетевик бул ким, бул ал кандай деген. Сетевик деп коюшат. Сетевик деген бул сөзсүз биз ойлогон сетевик эмес, кээде бир нече дүкөндөрү бар, бир нече точкалары бар ишкана же уюм же ишкерди сетевик деп коюшат. Мына ушундай сөздү уксаңыздар, мунун башка мааниси да бар. Сетевик Россияда кесип катары реестрге киргизилген. Бирок бул кесип эмес дедик, бирок бул ишкерчиликтин бир түрү. Эгерде кесип болсо анда бизге айлык акы төлөш керек. Бизге айлык акы жок, биз ишкербиз. Ишкер айлык акыга иштебейт. Ишкер же комиссияга иштейт, же сооданы көбөйтүп ошонун түшкөн пайдасына иштейт, көрдүңүз. Сетевик болсо, сетевикти талашып отуруп жумушка алышат деп атабыз. Мына кийинки момент, сетевикти эгерде сиз кайсыдыр бир жерге жумушка орношордо, өзгөчө жетекчилик же кичи жетекчилик жумушка аракет кылып атсаңыз, эгерде сиз тармактык маркетингде канчадыр бир жылдар бою иштеп, директор деңгээлине же кандай бир деңгээлге жеттим деп резюмеңизге көрсөтчү болсоңуз, азыркы учурда көпчүлүк ишканалар барып түшүнүп калды. Эки кол менен өзгөчө соода тарамаганда болсо, эки кол менен сизди жумушка алат. Эмнеге? Эмнеге дегенде сизди көп нерсе үйрөтүп отуруштун кереги жок. Сиз жетекчи катары уже башкача ой жүгүртүүдөсүз. Сиз башкача көз караш менен ишти жасайсыз. Жана өз алдынча сизди түртүп отуруштун кереги жок. Сиз өз алдынча бир натыйжа жарата аласыз. Сиз уже даяр жетекчисиз. Ошон үчүн эки кол менен сизди талашып алышат. Сетевиктердин көбү, кечиресиздер. Сетевиктердин көбү хоббичи, бул жакта мен стул коюп алгам да ошо бутум койсом эле болуп кетип атат. Сетевиктердин көбү хоббичи, дилетант, чынындачы көпчүлүгү профессионал эмес. Ошон үчүн сетевик дегенде кээ бир адамдар жанагы кошумча иш дегендерди элестетишет, көтөрүп жүрүп саткандарды, анча-мынча кеде сатып иштеп койгондорду. Ал сетевик эмес, ал түз сатуучу десек болот, сатуу тармагында иштеп атат. Ал сетевик эмес. Профессионал эмес да. Ошон үчүн сатуучулар бул же түз сатуучулар бул сетевик эмес. Алар дистрибьютор десек болот, бирок ал сетевик эмес. Так, тармактык маркетологдун эми кесипти түшүнүп алдык окшойт. Эми бул кесиптин кандай минустары бар, кандай плюстары бар, ушуну сүйлөшүп кетсек. Демек, тармактык маркетологдун кесибинин кандай же ишкерчилигинин кандай минустары бар билесиздер. Эгерде сиз жаңы келип аткан болсоңуз, ушул нерсени эске алып коесуз жана ушул нерсеге даяр болуңуздар. Коомдо бул кесипке, бул тармакка терс ой пикир бар. Буга биз даяр болушубуз керек. Эмнеге экенин анан сүйлөшүп кетебиз. Коомдо терс ой пикир бар. Ошон үчүн буга даяр бололу, мунун өзүнүн себептери бар. Мына сетевой интим не предлагает дегендерди көрүп каласыздар. Сетевой сетевуха дегендерди бар. Агаларга көңүл бурбайбыз. Бул эмне окшош? Милицияга жана милициянын козел дегендей, кээ бир адамдар врачтарды, мугалимдерди жаман көрүшөт, ата-энелер өздөрүнүн балдарын берип алышып, мугалимдер менен урушуп жүргөндөрдү көрөбүз, Мугалим тарап болбостон өзүнүн баласы тарап болгондор болот. Баласы чынында хулигандык кылса, ошону колдогондор да болот, Ошол сыяктуу бул жерде дагы бул туура эмес көрүнүш. Мындай коом эртеңки күндө өтө начар болот, өтө жаман туура эмес жолго кетип аткан болот. Чынында бул нерсе боюнча көп, бул көрүнүш боюнча көптөгөн илимпоздор, көптөгөн философтор туура эмес деп айтышат. Көптөгөн көрөгөчтөр туура эмес деп айтышат. Дал ошондой абалда биздин кесип дагы, биздин тармак дагы ошондой абалда турат. Негизинен коом түшүнүп-түшүнбөй буга терс болуп атат, Анын өзүнүн себептери бар, аны сүйлөшүп кетебиз. Демек, кийинки минус бул бизнесте жалаң айла жоктор иштейт деген эмнегедир ушундай терс ой бар. Ошон үчүн кээ бир адамдар бизге окшогон адамдарды иштеп атканын көрүп, сен сетте иштейсиңби деп таң калышат да. Сен чото сетевик окшош эмес экенсиң дешет. Эмне мен окшош эмес экен деп сурасак, сетевиктер кечкеле жабышып алып эле уговаривать этип сен уговаривать этпейсиң го дейт да. Сен мындай нормально эле сүйлөшөт экенсиң го, кечкеле тупой окшоп жабыша бербей дейт да. Ошондой. Ошентип чыныгы профессионал сетевик ошондой болот, Ал эми жаңы башталган, эми үйрөнүп аткан сетевик каталарды жасайт. Дал ошол себептен алар адамдардын кыжырын келтирүүчү жолдор менен иштейт, Ошол себептен аларды көрүп сетевиктердин баары ошондой экен деп ойлойт. Менин досум болсо бир жолу эми нормальный бизнес баштапсың деген фабрикте жаңы иштей баштаганда.
ооба нормальный элебиз. Мурунтан эле нормальный бизнес десем, сетевой кылбай атсың да дейт. Анан кандай сетевой бизнес кылып атам мен азыр десем. Сетевойдо обычно товар кымбат болот, анан кийин товар аз болот, анан товар анча деле эмес болот го, фабрилдики сонун го, анан доступный го, мындай элдин баары ала ала турган го дейт деген да. Вот кимдир бирөөнүн ою ушундай, көрдүңүзбү э? Мындай мисалдарды келтирсем аябай көп болот. Демек бул стереотип, коомдогу адашуу, ой жүгүртүү, ага көңүл бурбайбыз. Мен силерге атайын бир эки окуяны айтып бергеним, мына ошол кимдир бирөө ушундай ойду айтчу болсо, ушул окуяларды эстеп коюңуз. Дагы бир эме болсо өзгөчө эркектерге жакында баса сонун жаңылык сиздерге, эркектерге дагы сабактарды жасай баштадым. Уже биринчи слайдым бүттү. Эмне үчүн эркектер ушул бизнесте өзүн тапса болот? Ошол сыяктуу темада слайд жасап атам. Ошол жерде жаңы эле иштеп атып, мен жаңы эле директор болгом, анан бир лидеримдин лидеринин күйөөсү менен кетип атабыз. Анан бир витринага жардамдашып кой, витрина алып аткан эле бизден. Ошол офис ачып атканда витринага жардамдашып кой деп кетип атсак, машинада сен ушул аялдардын ишин кылтасыңбы дегенде кылды да, десе. Вообще-то бул аялдардын иши эмес, бул өзү жетекчи да, лидер. Мен жетекчи лидермин. Лидер жетекчиде дегенде, же бизнес дегенде женский, мужской деген пол болбойт да ал жердечи деп түшүндүрүп айттым да. Ошондой атак билсең керек, көп эле компаниялардын, мисалы үчүн көп эле чоң мода тармагында, сулуу тармагында жетекчилери бүт эркек. Мисалы үчүн биздин компанияны ачкан киши дагы эркек. Дагы башка компаниянын, мисалы үчүн Oriflame'дин ачкан кишилер эркек деп айттым да. Ошондой ошого бул жерде ошону эске алып койсоң болот. Атак мен аялдардын ишин жасабайм бул жерде. Мен эркектин ишин жасайм бул жакта дедим да. Деп туруп ошондой. Так что бул жерде сен бул тармакты пока жакшы билбейт экенсиң. А сен эмне иш кыласың десем, жездеси кетип атат эле, жездеси мындай карайт да күлүп. Бул бекерчи, аялы иштейт, үйүндө бул бекер отурат деди. Жаман күлкүм келди да. Бекерчи мени сындап, сен аялдын ишин кылып атасың дейт. Ошол сыяктуу мына кимдир бирөө коомдо терс ой пикирдеги адамдардын арасында ушундайлар бир топ, ошон үчүн алардын оюна көңүл буруштун кереги барбы жокпу? Анан кийин арадан бир жыл өткөндөн кийин бир көрүп калдым. Кандайсың, жакшысың деп учурашып калып карасам, келечек базарда соода кылып отуруптур. Аялдардын джинсысын сатып атыптыр мына. Вот, аялдардын ишин жасап атасың деген адам эртең мына арадан ошентип аялдардын джинсын, аялдарды чечиндирип кийиндирип отурбайм мен, бирок ошондой иш жасап атыптыр э. Мына ошондой, мына ошол сыяктуу мына кимдир бирөө коомдо терс ой болсо, мына ушундай себептер бар бул жерде. Ушундай ошондой адамдардын ой пикири бул. Кээ бирлер бар, 90-жылдары урдап, же мамлекеттин жана башканы урдап, чоң бизнестин ээси болуп калышкан. Эми арасында бардыгы эмес, ошондойлор көп эле бар. Өзгөчө 90-жылдары эмне болду? Бул СНГ мамлекеттеринин көбүндө ошондой чоң крупный бизнестин ээлеринин арасында уруулар көп, чынындачы. Мамлекеттикин урдап, ушундай ит бекер алып, элди жандай кооперативде элди алдап ушундай алып алгандар бар. Ошолор үчүн бул бизнес эмес чынында. Ошол адамдардын да ой пикири бар бул жерде. Ошон үчүн коомдогу баардык адамдар, ошол терс ойдо болгон адамдардын баары ушундай демек деген ойдон алысмын. Бул болгону мисал, ошондойлор да бар арасындачы. Ошон үчүн бул жерде ким ошондой ойду айтып атат, ар кандай ситуациядан болуп атат. Ошого просто сиз буга мындай шаңдуу, көңүлдүү карашыңыздар үчүн ушундай окуяларды айтып атам. Ошондой адамдар үчүн дагы бул бизнес эмес демекчимин. Так, Шведияда деле эркектер иштеп жатышпайбы? Во, сетевойго тем более можно. Туура, Шведияда деле эркектер иштеп атышат, жада калса кройду жасап иштеп атышат. Бул чындап мындай эркектин иши деш кыйыныраак да, бирок ошондой эле жасап атышат. Ишкер өзүн өзү башкаруусу керек. Кийинки минус бул ишкер өзүн өзү башкара билиш керек болот. Ишкерде кожоюн жок, шеф жок, аркасына тээпчи, иштен айдайм деп коркутуп, үркүтүп, сүрдөтүп иштетип аткан адам жок. Өзүбүзгө өзүбүз кожоюнбуз, ошол бул биздин минусубуз. Плюс дагы, минус дагы. Демек, эрки күчтүү болуш керек. Бул сетевой маркетолог өзүн эркин өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеш керек болот. Бул чоң минус. Ошол себептен көптөгөн адамдар иштеп көрүп, колман келбеди деп ушул тармакты жамандагандар көп болот. Бул кыйын иш экен, же болбосо жаман иш экен, же болбогор иш экен, же акча жок экен деген ой ушул себептерден дагы пайда болот. Ишкер өзүн өзү, баардык бизнесте ишкер өзүн өзү башкара керек болот. Биз айтып атабыз, биздики профессия эмес, көбүрөөк кесип эмес. Просто биз эл түшүнүш үчүн кесип катары өздөштүр деп айтабыз. Бирок бул ишкерчиликтин бир түрү. Ишкерчиликтин баарында тең ишкер өзүн өзү башкаруусу керек болот. Өзү башкарышты үйрөнүш керек болот. Эрк күчүн өнүктүрүш керек болот. Эркин өнүктүрүш керек болот да. Эрктүү болуш керек болот. Ошол нерсе кыйын нерсе. Ушул минус, чоң минус. Башында киреше жок. Баардык бизнесте башында киреше жок. 0,0 иштейбиз, карызга иштейбиз көпчүлүк бизнестерде. Минуска иштейбиз. Ал биздин бизнесте кичинекей чакан минуска иштешиңиз мүмкүн. Интернетке ошон чыгышалар болуп турат, анча мынча өзүңүзгө продукт салып турасыз. Бирок нолдо жүрүш керек болот. Канчадыр бир ай, кимдир бирөө үчүн 1 ай, кимдир бирөө үчүн 2-3 ай, кимдир бирөө үчүн 4-5 ай
сыйлык акы көрбөстөн иштеш керек болот. Анткени бул бизнес. Бизнестин баардык түрү ушундай. Ошого даяр болушубуз керек болот. Бул дагы тармактык маркетологдун кесибинин минусу. Жакындарда бул иш эмес деген мамиле. Муну көрүп эле жүрөбүз. Жолдоштордун арасында, туугандардын, кайнелердин арасында, ата энелердин арасында менин апамдар мисалы бир убакта бул кесипти иш катары көргөн эмес. Көп эле түшүнбөстүктүн айынан, сабатсыздыктан, бул темада сабаты жок болгондуктан, билим жетишпегендиктен бул болбогор иш жасап атасыңар дегендей мамиле кылган. Албетте кимди жумшайт? Ошол мисалы үчүн 2-1 тууган болсо, бирөөсү сетевой бизнести иштеп атса, фабрик бизнесин жасап атса, же башка бизнес жасап атса, ошого окшогон бизнесте. Ал эми экинчи бир тууганыңыз башка бир банкта иштеп атса, анын иши серьезный болот дагы, сизди жумшаса боло бере турган жумуш болот, анткени сиз өзүңүзгө өзүңүз кожо эмес да. Ошондой несерьезный мамиле болот, буга да даяр болуш керек болот, бул иш эмес да дегендей мамиле. Сиз алгачкы чоң кирешеге чыккыча ошондой да. Бирок бул бизден болот, албетте ошону биз түшүндүрүп, аларга жеткирип коюш, бул биздин милдетибиз, бул биздин парзыбыз. Эгерде биздин жакындарыбыздын бул бизнеске болгон ою өзгөрсүн жакшы жака десек, менин жакындарым мага колдоочу болсун десек, анда аларга биз маалыматты жеткирүүчү адам бизбиз. Бул бизнес боюнча, бул тармак боюнча. Ошон үчүн бул тармак боюнча билимиңиздерди күчөтүңүздөр. Жанагы мен айтып кеткен алгачкы 1-2 сабакта да жакшылап көрүп коюңуздар. Ошол жакта бүт фактылар, цифрлар айтылган. Мисалы үчүн бир цифрлардын бирин айтып кетейин. Азыркы учурда тармактык маркетинг индустриясында дүйнөдө 100 миллионго жакын адам ушул тармакта иштөөдө. Официалдуу түрдө 50 миллиону үйдөн отуруп иштеп атышат ошонун. Ошонун 50 миллиону үйдөн отуруп иштеп атышат. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бул ошол фактыларды дагы билбейт. 100 миллион элестетиңиз. Бул деген почти бир Россияга жетейин деп калат. Түркияга караганда көп. Түркиянын калкы 75-80 миллион официалдуу. Бул 100 миллион иштеп атат бул жерде. Япониянын эмеси адашпасам ал дагы 100 миллион болсо эле, же 150 миллион. Мына почти бир Японияга барып калат, көрдүңүздөр, калкы. Германиядан да көп. Германияда 80 миллион официалдуу. 80 миллиондон да көп болот бул тармакта иштегендер. Бул бир Германиядан да көп адам иштеп атат. Демек, ошон фактыларды билсе, анда бул несерьезный иш эмес окшойт деген ой келет. Ой жүгүртүүнү өзгөртүү керек болот. Ой жүгүртүү, көз караш көп жактан өзгөрүш керек болот. Башкача ой жүгүртүү керек болот. Себеби деген ишкерчиликте дайым ой жүгүртүү башкача болуш керек болот. Эртеңки күнгө иштөө, пассивдерди эмес, активдерди көбөйтүү. Убакытты сатуу эмес, убакытты вложение кылуу, киргизүү, кандайдыр бир жумушка, ишке киргизүү болуш керек болот. Ошон үчүн ошого көз караш менен бир аз жарыктарды айтып койбосом, өтө аппак болгондой болот. Бул минимум экен, эң аз экен. Так, ошол сыяктуу көрүнүштөргө даяр болуш керек болот. Демек, ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек болот. Кийинки нерсе, инсандык өсүүсүз бул бизнестен натыйжа болбойт. Инсан катары, себеби биз көптөгөн адамдар менен иштейбиз. Көптөгөн адамдарга үлгү болобуз, көптөгөн адамдарга багыт беребиз, көптөгөн адамдарга мотивация беребиз, көптөгөн адамдарга үлгү болобуз, көптөгөн адамдарды жыгылып калган учурда ордунан тургузабыз. Көптөгөн адамдарга ишеним беребиз, көптөгөн адамдарга үмүт беребиз. Андай адам болуш үчүн, андай инсан болуш үчүн биз инсандык өсүүнүн үстүнөн көп иштеш керек болот. Көптөгөн психология жагынан, психология тармагында көптөгөн сабактарга катышыбыз керек болот. Бул дагы биздин кесиптин, биздин тармактын минусу. Мунун үстүнөн иштеш керек болот. Буга биз даяр болуш керек болот. Биз бул бизнесте вложение кылбайбыз, бирок өзүбүзгө тынбай вложение кылып турушубуз керек болот. Деги эле ишкердин баардыгы ошондой. Ишкердин баары өзүнө вложение кылбаса, жашоодо деле ошондой. Өзүнө көп вложение кылган адам эртеңки күндө карьерадан жакшы өсөт, ишкерчиликтен жакшы өсөт. Биздин тармакта дагы ошондой. Тармактык маркетолог минусу кийинки өзүбүздөгү абалсыздыктарды жеңүүбүз керек болот. Кимдир бирөө биздин ордубузга ошону келип жеңип бербейт. Биз өзүбүздү жеңип турушубуз керек болот. Өзүбүздү кыстап жасатып турушубуз керек болот. Мен мисалы үчүн алгач телефон чалууларды өнүктүргүчө, муздак контакттарды өнүктүргүчө мен өзүмдү кыстап атып жасатчумун. Кийин ойноп жасап калдым. Ошол ойноп жасап калгыча жөн эле оңой эле мындай жанагы тамакты ойноп эле жасап коем дейсиздер го сиздер, дал ошондой жасап коюш үчүн. Же болбосо тишибизди ойноп эле жууп калгандай, ошондой дал ошондой болуш керек. Же болбосо туалетке барганда бир жерибизди ойноп эле арчыгандай, дал ошондой жакшы үйрөнүш керек болот. Жаш балдар ойноп арчый албайт. Жаңы өсүп келаткан, биз ойноп арчыйбыз. Дал ошондой болуп, кээ бир иштерди ойноп жасап калгыча өзүбүздү кыстап жасатыш керек болот. Кийинки нерсе, мен уялам, тартынамды тынбай жеңишибиз керек болот. Себеби дегенде биз тынбай эл менен иштейбиз, эл менен сүйлөшөбүз, элге сунуш айтабыз, элдин астында сүйлөйбүз, эл менен тажрыйбабызды бөлүшөбүз. Ошон үчүн жана маалымат бөлүшөбүз, жарыя бөлүшөбүз, маалымат, билим бөлүшөбүз. Ошол себептен мен уялам, мен тартынамды тынбай жеңип туруш керек болот. Тепкичтен тепкичке өскөн сайын ар бир тепкичте өзүңүздүн мен уялам, мен тартынамыңыз болот. Ошол мурунку, мисалы үчүн, муздак контакттарды үйрөнүп калдыңыз, TikTokто видео тартышты үйрөнүп калдыңыз, бирок
сабак өтүштөн уя аласыз. Муну да жеңиш керек болот. Тынбай, бул нерсе тынбай болуп турат. Жада калса менде да азыркы учурда мен уялам, менин тартынан болуп турат. Мен мурун жасап жүрбөгөн нерселерди. Межиндустриальный, СНГ мамлекеттеринде чоң лидерлер тынбай сабактарды өтүп атабыз, акысыз. Ошол сыяктуу ассамблеялар, конференциялар болгондо ал жерде дагы мен уялам, менин тартынан менде башында болгон, азыр уже көнүп калдым. Ошол сыяктуу болуп турат ар бир тепкичте. Эми мен ойлойм, кийинки тепкичке чыкканда дагы мен уялам, менин тартынан болот сөзсүз түрдө. Албетте компаниянын деңгээлиндеги чоң маареке, жанагы 3000 киши, 5000 киши компаниянын деңгээлинде көрүп атса, ошол жерде сахнага чыгып сүйлө десе, бизде дагы деле калтырап титирөө, мен уялам, менин тартынан болот. Ошону жеңиш керек болот. Кийинки момент, колумдан келбей калсачы деген нерсени жеңиш керек болот. Улам жаңы тепкичке чыккан сайын, анткени дегенде бизнес, ишкерчилик бул дайым эмне? Бул дайым кандайдыр бир вызов, жаңы тепкичке чыгып турушуңуз керек болот. Бизнес же өйдө карай кетет, же төмөн карай кетет. Ал ортодо көпкө турбайт. Бизнес ушундай, бул живой бир организмге окшош, дарак же өсөт, же ал солуп курап өлүп калат. Ошол гана, жашоо ушундай экен, жашоо. Демек бул кандай бир тирүү организм сыяктуу бизнес. Любой кандай гана бизнес болбосун. Биз мисалы үчүн сулук салон менен көп алек болбой калдык, контролдобой калдык, артка кетип калдык. Ыйлачы, азыр эми кайра калыбына келтириш үчүн Дарья тынбай убакыт бөлүп ошонун үстүнөн иштеп атат, мына. Мен дагы көбүрөөк көңүл бура баштадым мурунга караганда. Ошон үчүн эмне, баардык эле бизнес бул эмне, бул тирүү организм сыяктуу, аны тынбай өнүктүрүп турушубуз керек. Жаңы тепкичке чыккан сайын, чыгып умтулган сайын бизде колумдан келбей калсачы деген нерсе болуп турат. Ар кандай жалган стереотиптер сизди жыгытканга аракет кылышы мүмкүн. Ошол стереотиптерди менен күрөшө билүү, ошол стереотиптерди жеңе билишибиз керек болот. Ал үчүн мисалы үчүн башында келгендер эле киреше табат, жогорудагылар эле киреше табат, эч ким колдободу демек, эч ким кызыкпады демек ийгилик жок, бул эч кимге керек эмес окшойт деген сыяктуу жаңы келгенде көптөгөн бул жакта стереотиптер бизди жыгыткан аракет кылат, таштап койгубуз келе баштайт ошол стереотиптердин айынан. Ошолорду жеңе билиш керек, ошолорду жеңе билүүгө үйрөнүшүбүз керек. Бул бизде мына каршы кандидаттардын каршы суроолору, кадрлардын каршы суроолору сыяктуу сабактарды көрүп турсак, ошондо биз ошол стереотиптерди оңой жеңе баштайбыз. Бирөөнүн эле башында эмес, өзүбүздүн да башыбызда. Кийинки момент, эми мына минустарын сүйлөшүп кеттик. Эми эмнеге тармактык маркетингде коомдо ошого карай терс ой бар, тескери жаман ой пикир бар. Биринчиден, бул мына каржы пирамидасы менен көпчүлүк алмаштырат, экөөнү айырмалай албайт. Жада калса, маркетологдордун арасында көрүп атам мен, угуп калам, анча-мынча билип калам. Телевидениеге чыгып, мен адисмин деп сүйлөгөндөрдүн дагы арасында болуп калат. Бирок көпчүлүк айырмалайт. Бирок маал менен раз не приходится деген демекчи, анча-мынча болуп калат. Жада калса ушундай билимдүүлөрдүн арасында да көрүп калабыз. Каржы пирамидасы менен мыйзамдуу тармактык маркетингдин айырмасын билбегенде толтура. Жада калса, мына фатва номер 5-ти окусаңыз дагы, ошол арам деп аткан фатва номер 5-ти да окусаңыз, ал жерде эмнегедир экөөнү айырмалай билбегендей көрүнөт да. Ушундай көрүнүп атат да окуган адамгачы. Бизге ошону адистер окуп чыгат да, бул жакшы түшүнбөйт окшойт, айырмасын дегендей кылат экенсиң да. Толук маалымат жок, көпчүлүк адамда толук маалыматы жок. Бир изилдөө жүргүзүшкөн, YouTube'да көрсөңүз болот, почему общество негативно относится деп. Менин да кыскача видеом бар, 15 мүнөттүк, ошону көрүп кетсеңиз болот. Эмнеге коомдо ой пикир терс деп менин каналымда бар, көрсөңүздөр болот. Ошол сыяктуу опрос жүргүзүп, сетевой маркетинг вам нравится или нет дегенде, нет, вы против или нет дегенде, да, я против дешет да. Анан, скажите, пожалуйста, по какой причине вы против, почему вы не любите? Эми Александр Синомати деген киши ошол опрос жүргүзгөн. Ошол жүргүзүп айтышат, по какой причине, не знаю дейт көбүчө. Ну, это что-то похоже на лохотрон дейт. Знаете ли вы, что такое вообще сетевой маркетинг десе, көбү жооп бере албайт да. Что такое финансовый пирамида десе, көбү билбейт. Көбүндө толук маалыматы жок, бирок башында стереотип бар. Ошол себептен коомдун ою терс. Кийинки нерсе, коомго кандай пайда алып келерин билишпейт. Көпчүлүк бул боюнча түшүнүк жок. Мисалы үчүн милициянын кандай пайда алып келерин билебиз, бирок ошондо дагы козел дегендер толтура. ГАИнин кандай коомго пайда алып келишин билебиз, бирок козел деп штрафты төлөгүбүз келбейт. Взяткасын бергибиз келбейт, жана башка. Чынында алардын коомго кандай өзүбүз нарушение кылабыз керек болсо. Өзүбүз нарушительбиз, мыйзам бузуучубуз, кылмышкербиз, административдик кылмышкербиз. Бирок күнөөнү кимге коебуз? ГАИге коебуз. Ошол сыяктуу коомдо дагы ошол билишпейт, кандай пайдасы бар экенин билишпейт. Мен айтып кетейин, эң бир күчтүү пайдалардын бири, дүйнөдө эң көп ишкерлерди, эң көп адамды ишкерчиликке чакырган, эң көп адамды көз карашын, көңүлүн ишкерчиликке бурган тармактык маркетинг. Эң көп адамды бизнеске кел деп кызыктырып, маалымат берип, түшүндүрүп,
көз карашын өзгөртүп, көзүн ачтырган бул тармактык маркетинг индустриясы. Тармактык маркетинг индустриясы катуу өнүккөндүктөн ишкерлердин саны барган сайын көбөйүп баратат. Алар сөзсүз тармактык маркетингде иштей бериши мүмкүн. Бирок бизнес кылыш керек экен деген ойго тармактык маркетинг индустриясы алып келип атат. Презентация өтүп, Роберт Кийосакинин китебинен маалымат берип, айтып берип, притча водопроводитель сыяктуу маалыматтарды берип, эмне үчүн бизнес кылыш керек деп түшүндүрүп, бизнестин күчтүү жактарын айтып берген бул ким? Бул тармактык маркетологдор. Жаңы тармакка эл дайым шектүү карайт. 90-жылдары базарда соода кылуу уят болгон, адамдар тууганын көрүп калса бекинип калган. Ошондой мамиле болгон. Бизнес бул элди алдап акчасын алып коет экен бизнесмен деген ой жүгүртүү болгон. Азыр эми көз караш өзгөрдү. Азыр эч ким соодагерди уят дебейт. Эч ким бизнес кылган бул уят, бул элди алдайт экен дебейт. Көпчүлүк. Дагы деле бар арасында ошондойлор. Бизнесмендер бар да элдин алдап урдайт. Бир убакыт урдаган ошон үчүн бизнесмен ошон үчүн бай дешет. Ал көз караш дагы деле бар, бирок мурункуча көп эмес. Дал ошол сыяктуу тармактык маркетинг боюнча дагы толук маалымат жок, түшүнүк жок. Ошон үчүн дагы ошол биз ошол жолду басып өтүп атабыз. Дагы делечи 90-жылдары соода тармагы басып өткөндөй, тармактык маркетинг дагы деле ошол жолдо көпчүлүктө эмес, бирок коомдун бир бөлүгүндө ошондой ой бар да, ошол адаштыруу. 90-жылдары көңүлү калып калган көпчүлүк адамдардын тармактык маркетингден. Себеби дегенде толтура каржы пирамидалары келген, адамдар даяр болгон эмес, толтура тармактык маркетинг компаниялары келген, бирок тармактык маркетингди кесип катары өздөштүргөн профессионалдар жок эсе болгон. Алар болсо дагы үйрөтүп жетишкен эмес. Бирок жапырылып өтө көп адам тармактык маркетингке жана каржы пирамидаларына келген. Ошол мезгилде аларды тарбиялап, өстүрүп, үйрөтүп жетишпей калгандыктан натыйжага жетишкен эмес, жана терс ойдо кетишкен. Анын арасында жашыруун каржы пирамидалары көп болгон. Адам баласы көпчүлүгү азыр деле жашыруун каржы пирамидасы менен чыныгы тармактык маркетингди айырмалай билишкен эмес. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар, менин тааныштарым арасында бар, ошол жашыруун каржы пирамидасында иштей коюп, үйүн алдырып койгондар бар, карызга батып кеткендер бар, кредит моюнуна илинип калгандар бар да. Ошолордун күбөсү, мисалы үчүн, аялы түшүнөт, биздин тармакта иштеген, биз менен иштешкен эмес, бирок ал башка компанияда иштеген, мен иштеген компанияда иштеген. Аялы түшүнөт бул бизнесте мүмкүнчүлүктөр бар экен, бирок күйөө каршы такыр жол өтпөйт. Эмнеге? Карыздан мындай болгон, ошол жашыруун каржы пирамидасына айланып. Менин жакын адамдардын бири да көпчү биз ийгиликке жеткиче муну лохотрон деп жүргөн. Эми биз менен талаша алган эмес, бирок лохотрон деп жүргөн. Себеби үйүн алдырып койгон жакын тааныштардын арасында. Анан кийин ой өзгөрдү. Эмнеге? Маалыматты толук алды, түшүндү. Кийинки момент бул ишкердүүлүк, бизнес менеджмент темасын билишпейт. Ошол себептен пирамида дешет. Чынында бизнесте, менеджментте дайым ушундай пирамида бар экенин алар билишпейт, түшүнүшпөйт. Албетте бул биздин ишибиз, коомго жеткирүү, элге маалымат берип, ошону түшүндүрүү. Бирок өзүбүз ошолордун адашуу оюна, адашуу ой пикирине карата сынып калбаш керек. Ошого жараша өзүбүз дагы ошол сабатсыздардын арасына кирип калбаш керек. Бул тармак боюнча сабатсыз адамдар көп азырга чейин дагы делечи. Ошол сабатсыздарга кошулбастан, сабаттуулардан билим алыңыздар. Сабаттуулар силерге сабактарды өтүп атышат. Бул тармак, бул индустрия боюнча маалымат берип атат, бул тармакта ийгиликтерди тынбай бөлүшүп атат. Сиздин кураторуңуз, наставниңиз кандай ийгиликтерди жаратып атат адамдар. Ошол боюнча маалымат алып туруңуз. Сабаттуулардан, бул тармакта, башка тармакта эмес, ушул тармакта сабаттууларды угуңуз деп атабыз. Ал эми эгерде сиз доктор болом десеңиз, анда биз доктор темасында сабаттуу эмеспиз, анда докторго барып, доктордон үйрөнүңүз. Так, кийинки момент эми фактылардан кичине бөлүшүп кетсем, дүйнөдө азыркы учурда 100 миллионго жакын адам тармактык маркетингде иштеп атат. 20 миллионго жакыны профессионалдуу дегенибиз ушул ишкана. 80 миллиону кошумча иштеп атышат, 50 миллиону жакыны үйдөн иштеп атат. 2,7 миллион жакыны Россияда, жарым Кыргызстан, почти жарым Кыргызстан Россияда тармактык маркетингде иштеп атат. Кыргызстандын жарымына жакын. 5 миллионго жакын Японияда, почти бир Кыргызстан Японияда тармактык маркетинг тармагында иштеп атат. Көрдүңүздөр, эгерде бул несерьезный тармак болсо, ошончо адам жиндүү башы жокпу ушул тармакта иштеп. Японияда бул тем более көп жылдан бери иштешет, канчасы, мисалы үчүн өткөндө бир мааракелерде көрдүңүздөр болуш керек. 20 жылдан бери тармактык маркетингде, 30 жылдан бери иштегендер бар, көрдүңүздөр. Эми ал лохотрон же жалган болсо, алар жиндүү жөн эле жүрөт. Алар давно кетсе керек эле. Тем более алар нан табыш керек ал жердечи. Көп жылдан бери бир компанияда 10-15 жылдан бери иштегендер бар. Алар элди алдаса, анда кантип элдер ишенбей калат го. Ошол эле адамдар эгер алдай берсе, анда ал тынбай компанияны алмаштырыш керек. Ал тынбай башка жаңы компанияларга кетип туруш керек. Бирок менин билишимче, мисалы үчүн Фаберлик компаниясында деле, мисалы үчүн Кыргызстанда деле 20 жылга жакын тармактык маркетингде иштегендер бар. 19 жыл, 18 жыл, 17 жыл, 15 жыл иштегендер бар менин тааныштарым арасында. Жана биздин лидер коллегаларыбыздын арасында толтура ушундай адамдар бар. Мисалы үчүн мен жаңы бул тармакка келгенде, ушул Кыргызстанда топ номер 1
чек лидер болгон, ал тилекке каршы өтүп кетти, ден соолукка байланыштуу өтүп кетти катуу оору менен. Ошол адам ошондо тармактык маркетингде 12 жыл болду эле иштегенине. Азыркы менин опытыма почти барабар да, мен 10 жылдан ашыгыраак болуп калды опытым иштегенине тармактык маркетингде. Ишкердүүлүктө 12 жылдан ашык, 13 жылга жакын. Ошол азыр менин опытымдай болгон да, номер 1 Кыргызстанда. Ошол адам ошондо 12 жыл эле да, азыр ал уже 25 жыл болуп калса эле азыр иштегенинечи. Так, кийинки момент эң көп ишкер даярдап чыккан. Айттык муну 125 мамлекетте официалдуу иштейт. Кытайда, Кореяда гана, Түндүк Кореяда гана бул чектелген. Анткени коммунизм, ошол себептен башка көпчүлүк мамлекеттерде иштейт. Ассоциация прямых продаж болсо 25 жылдан бери иштеп атат. Бул официалдуу түрдө иштеген, прозрачно, ачык отчет көрсөткөн, ачык салык төлөгөн компаниялар гана мунун мүчөсү боло алат. Бул 25 жылдан бери иштеп келатат. Эгерде компаниялардын саны аз болсо, бул жабылып калмак, өтө көп компаниялар ушуга мүчө. Эми бул тармакта профессионалдар жана дилетанттар бар. Эмнеге коомдо терс ой бар? Себеби дегенде профессионалдар бар, жана дилетанттар бар. Дилетанттар дагы менин видеомду көрүп кетсеңиздер болот. Ушул боюнча айтып кеткем. Хоббичилер, кошумча кеде жасап коет, анан жок болуп кетишет. Кошумча бошогондо, башка жумуштан бошогондо, акыркы очередте турат бул бизнес, ошондо жасап коет. Булар хоббичилер, булар профессионалдар эмес. Ошол хоббичилер көптөгөн каталар жасашат. Жана көптөгөн жыл ушул тармакта жүрсө дагы аралашып, натыйжа жок. Бирок алардын саны өтө көп. Ошолорду көрүп, коомдо эмне? Бул бизнесте акча жок дешет. Хоббичилерди көрүшөт. Чыныгы профессионалдарды көрсө, бул бизнесте акча бар экен демек эле. Бирок хоббичилер көп болгондуктан ошол хоббичилерди көрүшөт дагы. Анан ошол себептен бул бизнесте акча жок экен деген көз карашта. Же болбосо бул бизнесте ушинтип гана иштеш керек экен. Кыстап, жалдырап, кайра артынан жабышып алып иштеш керек экен дейт. Хоббичилердин арасында андайлар аз эмес, көп эле бар. Бардыгы андай деп эч убакта айта албайм. Бул туура эмес болуп калат. Бирок арасында көп эле ошондой эле бар. Мисалы үчүн, менин командамда деле структурамда сабакка катышпагандардын бири мынтип айтат эле: өзүңө керектүү нерселерди алчы, мага бал болуп калсын, мен белек алып алайын дейт эле. Көрдүңүздөр, сатуу сабактарын көрбөгөн. Анан аны көргөн адамдар качат эле. Дагы суранат, дагы талдырайт деп. Анан ошолорду көрүп сетевиктер, сетевойдо иштегендердин баары ошондой болуш керек экен деп ойлойт. Мына ошол сыяктуу сабакка чакырсак келбейт эле ал. Мына дилетант хоббичи, сабакка катышпайт, өзүнүн үстүнөн иштебейт, иште десең түшүнбөйт. Ошондой адамдар көп эле бар бул биздин тармакта. Себеби биздин тармакта биз адамды иштен айдап жибере албайбыз. Ошон үчүн баардыгына эшик ачык. Ошон үчүн ар кандай адам келет, ар кандай мамиле менен иштейт. Ошолордун айынан албетте коомдо терс ой. Кээ бирлер болсо түз сатуу менен иштешет. Ошол түз сатуу менен иштеген менен тармактык маркетингде адаштырышат. Экөө башка нерсе. Түз сатуу, каталогду алдым, көрсөттүм, заказ алдым, пайда көрдүм. Бул түз сатуу. Ал эми тармактык маркетинг башка нерсе. Тармактык маркетинг көптөгөн адамдарды каттап, өзүң үчүн ал же болбосо сатып иште деп, ошол тармак куруп, бир уюм түзүү. Тиги түз сатууда иштегендер алар уюм түзбөйт. Алар кардарлар менен мамиле түзөт. Алар деле жакшы, алардын деле чоң бул тармакка салымы чоң. Бирок бул тармактык маркетинг эмес. Бул түз сатуу. Тармактык маркетингге түз сатууну камтылып калган. Ошондой экөө бири-бирине толуктайт. Анан кээ бирлер албетте кыстап каттайт, жалдырап каттайт, суранып каттайт, артынан жабышып алып, кыжырын келтирип, бул тармакты тескери көрсөтүп, ошентип иштешет. Ошолорду көрүп, албетте, бул бизнес ушундай экен деп түшүнүшөт да. Толук билишпей, бул бизнес ушундай экен. Мен көп дагы бир эмеде депутаттар менен иштеген адамдардын арасында да жолугушууларды уюштурган, интернеттен таанышып, чай ичип жүрүшкөнүбүздө көргөн, мен биринчи жолу көрүп атам бул бизнестен байып, жакшы акча тапкан адамды биринчи жолу көрүп атам деген да. Мен вообще андай адамдар жок эсе болуш керек деп ойлогом. Анан сени көрүп, нормальный адамдар бар экен арасында деп түшүнүп калдым деген да. Ошол сыяктуу көрдүңүздөр, профессионалдарды көргөндө башка болот. Бул деген мен мактаныч максатта айтып аткан жокмун. Просто сиздер дагы эртеңки күнү ушул кесипти өздөштүрүп алсаңыздар, сиздер дагы ошол профессионалдардын катарына киресиздер. Болбосо хоббичи, дилетант болуп жүрө бересиз. Кошумча 1000 сом, 2000 сом же 3000 сом киреше тарап. Так, кийинки момент, эми плюстарын сүйлөшөлү, минустарын сүйлөштүк, эми жетти окшойт, эми плюстарын сүйлөшөлү. Плюстар эркин график. Албетте, бул биздин жакшы көргөн темабыз, көбүбүз жакшы көрөбүз. Бул боюнча сабактарды өтүп жүрөсүздөр. Эркин график. Каалаган убакта иштейбиз, каалаган убакта өзүбүз кожоюнбуз, каалаган убакта эс алабыз. Каалаганча саат иштейбиз, жана өзүгө ыңгайлуу убакта иштейбиз. Кээ бирлер түн иштегендер бар, кээ бирлер эртең менен көрө иштегендер бар. Кээ бирлер басып туруп иштейт, кээ бирлер уста багып атып дагы иштейт. Мага окшоп, мисалы үчүн мен дагы уста багып атып, устага кечке строй материал алып келип атып, дизайнын түзүп, тех заданияны түзүп атып дагы иш кылып атабыз. Так, шеф начальниги жок болуу кийинки плюс, билесиздер, эч ким бизди урушпайт, эч ким биздин ордубузга чечпейт эч нерсени, биз өзүбүз чечебиз,
болгону наставник биз менен көбүрөөк иштешеби же азыраак иштешеби аны наставник чечет, бирок ал шеф эмес. Наставник эми көбүрөөк мээнет кылган адамга, көбүрөөк тапшырма аткарганга, көбүрөөк аракет кылган адамга көбүрөөк убакыт бөлөт. Ал эми кээде бар кээде жок адамга убакыт бөлгөнү тилекке каршы көбүндө убакыт болбой калат. Так, кийинки нерсе киришенин чеги жок, эч кандай потолок жок. Көпчүлүк кесиптерди карасак, ишкерчилик жада калса, ишкерлердин арасында дагы кээ бир бизнестерде чек бар. Кичинекей бир шаарча ошол жактан чыга албайт ал. Чыгам десе чоң акча керек болот. Биздин бизнесте чек жок. Биз кааласак Кыргызстандын деңгээлинде жасак болот. Кааласак сиз жашаган областтын деңгээлинде, кааласаңыз сиз жашаган айыл, кааласаңыз сиз жашаган региондун деңгээлинде бизнес кылсаңыз болот. Кааласаңыз СНГ мамлекеттеринде кылсаңыз болот. Орус тилин сүйлөшүп, орус тилинде жасап бүт нерсени. Кааласаңыз дүйнөлүк деңгээлде англис тилинде, чет өлкө тилинде иштеп жасасаңыз болот. Кааласаңыз башка чоң мамлекеттин деңгээлинде жасасаңыз болот. Чек жок. Мисалы үчүн биз жасап аткан бизнести дагы биз ошол Ош деген регионго келип такалганбыз дагы. Ош областы мындан ары чыгыш үчүн бизге көп ресурс керек болот экен. Акча, убакыт, үй бүлөнү көрбөй ошол шаарга барып көчүп жашап иштеш керек экен деп түшүнгөнбүз. Бул бизнести карасак андай потолок жок. Интернет аркылуу Кыргызстандын деңгээлинде дагы бир нече 13, мисалы үчүн биз 13 14 мамлекет менен иштешебиз. Ошондой деңгээлде иштесе болот деп бул бизнести тандаганбыз. Чек жок. Кийинки нерсе географиялык чеги жок. Ошол эле айтып кеткен нерсе. Кийинки нерсе даяр бизнес, нолдон бизнес. Муну билип жүрөсүздөр, угуп жүрөсүздөр да эми көпчүлүк бизнестерде бизнес баштоо үчүн сизде капитал болбосо, алгач акчаңыз болбосо баштай албайсыз. Ошондой эле көпчүлүк бизнестерде биз бизнес баштасак, эч бир бизнесте бизди ошол бизнестен ийгиликке жеткен адам бизди үйрөтпөйт. Мисалы үчүн сиз ресторан, кафе ачам дедиңиз, ресторан, кафе ачып, ийгиликке жетип, 100 миңдеген, миллиондогон акчаларды тапкан адам сизди келип үйрөтпөйт. Бул тармакта үйрөтөт, тажрыйба бөлүшөт, сабактарды өтөт, групповой үйрөтөт, индивидуальный үйрөтөт, жана башка. Бул жерде ошол адамдардын тажрыйбасын алып, ошолордун жасап атканын жасап отуруп, сиз дагы ийгиликке жетсеңиз болот. Ошон үчүн даяр бизнес. Плюс сиздин ордуңузга көптөгөн иштерди компания өзү жасап коет, өзү жасап берет. Ошон үчүн бул эң сонун кесиптердин бири. Бул эң сонун ишкерчиликтин түрү. Көпчүлүк ишкерчиликтин түрүндө мындай шарттар жок. Кийинки маселе бизнести чоңойтуу үчүн чоң салымдардын кереги жок. Көпчүлүк бизнестерде, мисалы үчүн сиз дүкөнүмдү чоңойтам десеңиз, бир дүкөндү ачыш үчүн 2 миллион киргизген болсоңуз, экинчисин ачыш үчүн дагы 2 же 3 миллион же 4 миллион керек болот. Эми экинчисин чоңураак ачабыз да көбүнчө. Ошондой керек болот. 10 дүкөн кылам десеңиз, дагы ошого жараша көп акча киргизиш керек болот. Демек сиз көп жылдар бою акчаңызды көрбөстөн ошол бизнеске киришиңиз керек болот. Мен ошодон тажап, кайра тармактын маркетингинде өтөрү жок экен деп ушул бизнеске келдим. Жакында мисалы үчүн биздин лидерлердин арасында дагы бар, бизнес ачып көрүп, кечки акча саласың деп Фабиликтен өтөрү жок экен деп Фабиликке көбүрөөк убактысын бөлгөндөр көрүп жүрөбүз. Бирге алып кеткендер жана ал жакты мен азайттым, кишини эриттим, ал жака акча эле сала берет экен, Бул бизнесте өтөрү жок экен деп муну да кошо алып кетейин деген ишкерлер, жаңы ишкерлер жана ийгиликтүү ишкерлер көп эле болууда. Неге? Мына бул бизнестин ушундай сонун шарты бар. Бизнести чоңойтуу үчүн чоң акча салымдын кереги жок. Албетте бул жерде акча салым бар, бирок өзүбүзгө ал. Сабактарга катышабыз, өзүбүз жакшыраак кийинебиз, өзүбүздү карайбыз, ден соолукту карайбыз, сулуулукту карайбыз жана кандайдыр бир айталы, эгерде акча таап аткан болсок, кандайдыр бир айталы автоунаа же үй алсак, бул өзүбүзгө болгон салым. Башка бизнесте ошол акчаны биз каяка киргизебиз? Ремонтко киргизебиз, оборудование киргизебиз, соодага киргизебиз, үйдү пока албай турабыз. Кымбат автоунааны албай турабыз, жөнөкөй автоунаада жүрүп турабыз. Бул башка бизнестин жолу, басып өткөн жолу. Биздин бизнестин басып өткөн жолу ал жака киргизбейбиз, өзүбүзгө үй алабыз. Ал жака киргизбейбиз, өзүбүзгө автоунаа алабыз. Бул биздин бизнести чоңойтот, кеңейтет, дагы да адамдардын ишеничин күчөтөт. Башка бизнесте биз кымбат автоунаа минип алсак, айдап алсак, эч ким биздин бизнеске кызыгып, клиент болбойт. Тескерисинче конкурент болот. Бул бизнес акча табаптыр да бул. Мен да ачсам бай экем деп дагы конкурент көбөйөт. Жаныңда коңшулар пайда болот. Башка бизнесте ошондой, биздин бизнесте бул акча табаптыр да, кел сурайынчы деп биздин бизнеске партнер болуп кошулат. Биздин бизнесибиздин филиалы ачылат. Ошон үчүн бул бизнес сонун бизнес. Кийинки момент, бизнес үй бүлөнү экөөсүн тең бирдей алып кетүүгө мүмкүн. Көпчүлүк бизнестерде бизнес кылсаңыз, эртеден кечке ошол бизнестен чыкпашыңыз керек болот. Чыксаңыз уруулук болот. Биздин туугандардын арасында, мисалы үчүн көп жылдан бери Ысык көлдөн 10-15 жылдан бери бир жолу Ысык көлгө 2 жолу келдик дейт. Примерно бир убакта эле ишкерчиликти баштаганбыз. Биз бир аз эртерээк баштаганбыз. Биз 2 жыл, 3 жыл мурун баштаганбыз. Алар 2 жыл, 3 жыл кийин киришип башташкан. Биз канчалаган чет өлкө мамлекеттерине бардык. Жетишкендиктерибиз бирдей эле деп койсок болот орточо. Бирок алар көп жака чыга элек. Неге? Чыкпайт, чыкса уурулук болот дейт. Соода тармагында. Мына көпчүлүк бизнестерде ошондой көрүнүш бар. Биздин бизнесте экөөнү бирдей алып кетсе болот. Ошол жактан бул чоң плюс.
Кийинки нерсе инсандык өсүү бар. Көпчүлүк бизнестерде инсандык өсүү жок, профессионалдык өсүү бар. Профессионалдык өсүү бул мисалы үчүн кашты жасай билиш керек. Мисалы үчүн каш жасасаңыз, кирпик жасай билишиңиз керек же болбосо макияж жана башка жасай билишиңиз керек. Бирок инсандык өсүүдүн ал жерде көп деле кереги жок. Элдерди башкара билсеңиз, лидерликти башкара билсеңиз болду. Инсандык өсүүнүн өтө көп кереги жок. Биздин бизнесте биз элүү менен көп иштегендиктен лидерлерди өзүнө ийгиликке жеткени, өзүнө ишенгени көп жардам бериш керек болгондуктан, көп адамдарга психология тармактан жардам беришибиз керек болгондуктан, бизде инсандык өсүү тынбай болуп туруш керек болот. Ошон үчүн бул иш кызыктуу. Дал ошол себептен анча-мынча адамдар башка бизнестен келип атышат. Мисалы үчүн менин жубайым дагы ошол келген себептердин бири ушул болгон. Инсандык өсүү бар, тиякта жок экенин түшүндүм деп келген. Кайра келген да ушул тармакка. Кийинки момент акча плюс убакыт бар. Биздин бизнесте жана айтып кеттик, акча дагы бар, убакыт дагы бар. Кээ бир бизнестерде өзгөчө сиз фриланс жолун тандаган болсоңуз, көбүрөөк акча табыш үчүн көбүрөөк иштеш керек болот, Биздин бизнесте деле бар, бирок дайыма андай эмес да. Команданы чоңойтуп алып, өз алдынча деңгээлге чыгарып алгыча ошол көрүнүш. Чыгарып, аларды чоң ийгиликтерге жеткиргенден кийин уже сизде убакыт дагы пайда боло баштайт. Кийинки момент бизнес плюс ден соолук, сулуулук, алдыңкы технологиялар. Алдыңкы биздин көпчүлүк тармактык маркетинг компанияларында иштегенде эмне алдыңкы технологияларда продукциялар болот жана алдыңкы жаңы технологиялар колдонулат. Ошондой продукция колдонобуз, ошондой продукцияларды изилдейбиз жана өзүбүз жаш болуп жүрүш үчүн, ден соолукта жүрүш үчүн көптөгөн продукциялар чыгат. Ошол теманы биз көп окугандыктан, көп изилдегендиктен, албетте биз ден соолук, сулуулук жана ушул сыяктуу темалардан биз алдыда жүрөбүз. Көпчүлүк адамдарга караганда жаш көрүнөбүз, көпчүлүк адамдарга караганда ден соолугубуз чың күчтүү болот, Бул эң сонун бизнес. Кийинки нерсе, дүйнөлүк деңгээлде бизнес журналдар, инвесторлор, миллионерлер бул бизнестин перспективасы боюнча ой жакшы. Пикирлери жакшы, көптөгөн туура жакшы ой пикирлерди калтырып турушат. Демек, бул бизнес чындап эле перспективдүү. Ал эми коомдогу жана терс карагандар, алар андай адамдар эмес, алар миллионерлер эмес, алар ийгиликтүү адамдар эмес, алар инвесторлор эмес. Алар жөнөкөй бирөөнүн колуна иштеген, $300–500 иштеп, бир жылда бир жолу же кээде гана чет өлкөгө чыккан, эркиндиги жок, шеф, начальниги бар. Көпчүлүгү өзүнүн ишин жаман көрөт. Ошондой адамдардын ой пикири. Кимди укканыңыз туура болот. Өзүңүз карап тандап көрөсүз, Так, директор болуш үчүн ооба сөзсүз команда куруш керек. Бул баардык эле бизнесте бизнесим чоң болсун десеңиз, кардарлардын санын көбөйтүшүңүз керек болот. Жана реализатор, мисалы үчүн дүкөн ачсаңыз, кардарлар көбөйгөндө реализаторлор көп болуш керек. Эгерде кардарлар көп, бирок жардамчылар жок болсо, реализаторлор жок болсо, анда сиз жетишпейсиз. Бул иш дагы ошондой сыяктуу бизнес. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кардарлардын санын көбөйтүш керек жана партнерлордун санын көбөйтүш керек. Кааласаңыз жалаң кардарларды каттайсыз өзүң үчүн ал деп, кааласаңыз партнерлор менен кардарларды каттайсыз, кааласаңыз көбүнчө партнерлорго басым жасайсыз. Бирок сизде команда пайда болуш керек же болбосо кардарлар өз үчүн алам деп катталгандар көп болуш керек болот. Башка сиз буга чейин сабакты көрбөпсүз, тармактык маркетинг индустриясы бул эмне дегенди көрүп чыксаңыз болот. Базарда сиз сатсаңыз, аларды каттабайсыз. Эмнеге дегенде, алар компаниядан, заводдон түзмө түз албайт, алар сизден алат. Биздин бизнесте алар заводдон түзмө түз алат. Ошон үчүн биз аларды каттайбыз. Завод билиш керек, кимдин кардары бул деп. Ошо билиш үчүн биз өзүбүзгө каттайбыз аларды. Биздин адамдарыбыз өзүнө каттайт. Ошодон завод, фабрика билет, бул кардарды Мирлан алып келиптир же бул кардарды Айгүл алып келиптир деп билет. Ошон үчүн катташыбыз керек аларды. Каттабасак, анда сиз аркылуу алса болот. Бирок сиз өзүңүз көп болсо, 10 адам, 15 адамга жеткирип бере аласыз. 10–15 адамды кардар кылып тейлей аласыз. Өзүңүз жалагасыз. Бирок аларды каттап аларды өз алдынча алып чыгсаңыз, анда сиз 100 адамды да каттай аласыз. 100 адамды да тейлей аласыз. Себеби дегенде алар өздөрү заказ кетиришет, өздөрү төлөп алышат. Ал эми сиз алардын ордуна алсаңыз, анда 100 адамдын заказын аткара албайсыз. Көрдүңүз, Ошон үчүн ушул себептен катташ керек аларды. Так бизнестин баардыгында адам издеш керек, бизнестин баарында кардар издеш керек. Кардары жок, бизнес жок. Эгерде сиз 5 адамым бар ушул дүкөндө, мен байып кеттим дегенди уксаңыз, мага келиңиз, мен аябай таң калам, андай бизнес жок. Көпчүлүк миллионерлер, көпчүлүк бизнесмендер таң калат, бул кандай бизнес болду экен, 5 эле клиент бар. Же болбосо сиз андай бизнес болушу мүмкүн. Бул эгерде сиз ракета сатсаңыз, миллион доллар, же вертолет сатсаңыз, миллион доллар турат. Военный вертолет. Анда балким болушу мүмкүн. Бирок бизнестердин 90%-ында андай жок. Ошон үчүн көптөгөн адамдарды катташ керек болот. Кийинки момент плюстары сапаттуу товарлар. Биз сапаттуу сонун тармактык маркетинг компанияларда сөзсүз түрдө өтө көп сапаттуу товарлар бар. Бул эң сонун ошол сапаттуу товарлар менен иштешебиз. Бул дагы чоң плюс, эч кимден уялбайбыз, эртең тескери карабайбыз, сапаттуу товарлар болгондуктан жана өзүбүз дагы жакшы көрүп колдонобуз. Кийинки момент башкача жашоо деңгээли.
башкача деңгээлде жашай баштайбыз. Ушул нерсени биздин кесип, биздин тармак алып келе алат. Ошол нерсеге биз жетсек болот. Ушул тармак аркылуу бул эң сонун. Биздин лидерлердин жашоо турмушун көрүп жүрөсүздөр, Инстаграмдан, баракчалардан кандай сонун жашашат, кандай сонун жетишкендиктерди, ийгиликтерди жаратып алышат, кандай сонун жашоо деңгээлинде өзгөрүштөр жасап алышат. Бул эң сонун. Мына башкача жашоо турмуш, башкача жашоо деңгээлине жетүү үчүн мүмкүнчүлүк берет. Кийинки нерсе ишкерлердин ошондой эле позитивдүү, ошондой эле умтулган адамдардын чөйрөсүнө кошуласыз. Бул нерсеге кошулуш үчүн кээ адамдар өзгөчө азыр айтып кетем, кошулуш үчүн баардык нерсеге бергени даяр. Ошондой учурлар болот. Мисалы үчүн биздин башка бизнеске барып көрүңүзчү. Мисалы үчүн банктын жетекчиси сизге өз тажрыйбасынан бөлүшүп, канткенде сиз ошол банктын жетекчиси болосуз, ошол боюнча сабактарды өтөбү? Жок. Ошолордо аралашып жүрө аласызбы? Көпчүлүк учурда жогорку деңгээлде айына мисалы үчүн миллион сом киреше көргөн, 500 миң сом, 300 миң сом киреше көргөн бизнесмендер сиздин бизнесиңизди күйүп, сабак берип үйрөтүп отурбайт. Ошондой чөйрөгө кошула албайсыз көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда алар чөйрөсүнө кошпойт. Биздин бизнесте ошолордун чөйрөсүнө кошуласыз. Сиздин наставник, драгоценный директорлоруңуз ошондой элегилер, ошолор сиз менен сүйлөшүп турат маал-мал менен. Эми ар күнү сүйлөшпөсө дагы маал-мал менен маарекелерде жолугушуп турат. Чет өлкө саякаттарына сиз менен чыгып турат. Ошондой адамдардын чөйрөсүнө кошуласыз. Бул эң сонун. Ишкерлердин өз бизнесинде нолдон баштап сиз азыр басып өтүп аткан жолду басып өткөн адамдардын чөйрөсүнө кошулуп атасыз. Бул эң сонун. Мындай нерсени кээ бир адамдар издейт. Мисалы үчүн керек болсо сиз жаш ишкерлер ассоциациясында ошондой коомго кошулам десеңиз, башка бизнесте болсоңуз, сиз айына 700 сом төлөп анан кошуласыз. Ошондо да отуруштарына да төлөйсүз. Бардык эле отуруштар бекер эмес да, деди. Анча-мынча бекер отуруштар болот. Анча-мынча өзүңүз жаңыңыздан төлөп ошол жерде жүрөсүз. Алардын сабактарына катышам десеңиз, мисалы үчүн 10 миң, 15 миң сомдук сабактар болот. Ошондой кымбат десек болот да бул чөйрөчө. Биздин бизнесте бул нерсе кымбат эмес, бир топ арзан, же ит бекер, же болбосо акысыз, же болбосо арзыбаган акчага. Ошондой сонун мүмкүнчүлүк бар. Кийинки нерсе, жаңылар ишке үйрөнүп алгыча колунан келбей жатса да иштен айдабайт. Мисалы үчүн кайсы бир иште сиз 1 ай ичи үйрөнбөсөңүз, сиз иштен айдайт. Жарым жыл бою ийгилик жаратпасаңыз, ушул планды аткарбасаңыз, тем более ишти аткарат, иштен айдайт. Бул бизнесте андай нерсе жок. Колуңуздан келбей калгыча, эгерде батыраак кыймылдап бизнесиңизди плюска чыгарбасаңыз, банкрот болосуз. Аренда төлөй албай каласыз. Мисалы үчүн канча бизнестерде арендамды төлөй албай калдым деген сөздөрдү угасыз. Бул бизнесте колуңуздан келбей атса, аренда төлөй албай калдым деген нерсе жок. Кандай сонун бизнес. Кийинки нерсе, наставниктер тажрыйбасынан бөлүшүп, колдоп, үйрөнүп алгыча үйрөтүп турат сизди. Эгерде сиз аракет кылып атсаңыз, жөн эле наалып, арызданып отура берсеңиз, анда сизге ким убактысын бөлгүсү келет? Андан пайда жок да, арыздангандан, наалыгандан пайда жок. Кыймыл аракеттен пайда бар. Кыймыл аракетти жасап отуруп, ошол ишти өздөштүрүп отуруп, алга карай жылабыз. Наалып отуруп жылбайбыз эч убакта. Наалыган ордуна анализ кылыш керек. Анализ керек бирок. Жөн эле кур эле жасай бербеш керек. Так, эмне үчүн болбой атат? Мен издеп көрөйүн. Жолун табайын. Тапсам эле өзгөртө баштасам эле жылыш болот деген көз караш бул башка. Тупо эле ура жасай бербеш керек. Анализ жасаш керек. Бирок наалый бербеш керек да. Ошондой адамдарга эч кимдин убактысы жок. Кечке арыздана берген, кечке наалый бергенге эч кимдин. Деги эле биздин бизнесте эмес, вообще жашоодо эч кимге кызыгы жок андай адамдарчы. Жок, мен ушул ишимди өзгөртөйүн, жакшы жака жылайын, жылыш жасайын деген адамга албетте баары навстречу барып, колдоо көрсөтүп, жардам бергени көпчүлүк даяр андай да. Так. Видео ачылбай атса, записти көрүп аласыз. Записти көрсөңүз болот. Же чыгып туруп кайра келиңиз. Кийинки момент, признание, алкыш бар. Канчалык адамдар өзүнүн кесибинде уста, сонун жасашат, бирок признание жетишпейт. Канчалаган үй кожокейлер үйдө отурушат, канчалаган үй иштерин жасашат, канчалаган балдарды чоңойтушат, бирок признание жок. Ошол признание ушул жерде бар. Биздин бизнесте сиз кандай бир кирешеге чыксаңыз, кандай бир жетишкендиктер жасасаңыз, сизди сахнага чыгарып, же болбосо онлайн конференцияда сизди мактап, сизге сонун признание берет. Ал эми компаниянын деңгээлдеги лидерлердин катарына кошулганыңызда, сиз ошол жолугушууларда, ушул маарекелерде сизге сахнада чек берет, сизге чет өлкө саякатына сертификат берет. Ошондой сонун алкыш признание бар. Башкаларды өстүрүп, башкаларды директор деңгээлине чыгарып, өстүрүп койдуңуз. Ага дагы признание бар. Кандай сонун? Бул жерде мүмкүнчүлүктөр бар. Сахнада мактоо кол чабуулар. Анан признание командаңыздан, ыраазычылык, командаңыздан признание бар. Рахмат, мени менен ушинтип иштедиңиз, менин турмушум жакшы жака өзгөрдү. Мен азыр башкача жашайм, бир убакта келгенде мен ушундай элем. Рахмат деп сизге чоң ыраазычылыктарды айтат, алкыштарды айтат. Сиз ушунчалык өзүңүздү бактылуу сезесиз. Ошондой признание бар. Ушул признание үчүн иштешет канчалаган лидерлер. Ушул признаниени кайра алгысы келет. Бул сонун, мындай караганда сонун наркотик десек болот. Эң сонун наркотик. Соопчулук жасап отуруп признание алабыз. Көрдүңүздөр. Плюс киреше табабыз, плюс
бонустарды ала аласыз, плюс чет өлкөгө саякаттарды ала аласыз. Золотой директордон баштап директор өстүргөн сайын сиз директор өстүрүп чыгарып жаңы звание ачкан сайын сизге компания улам жаңы саякат тартуулайт. Ушундай сонун алкыш признание бар. Кийинки нерсе соопчулугу көп жумуш. Буну айттык уже. Башкаларга жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө башкаларга жардам бергени жакшы көргөндөр бар болсо, плюс басып коюңуздар, ким башкаларга жардам бергенди жакшы көрөт. Сиздер үчүн бул идеалдуу жумуш, башкаларга жардам берип отуруп, өз турмушуңузду өзгөртө аласыз. И тескерисинче бул бизнестин шарты ушундай. Сиз өсүп, өз турмушуңузду жакшы жакка өзгөртүшүңүз үчүн башка бирөөлөргө жардам беришиңиз болот. Эң сонун рахмат, сонун азаматсыздар, сонун. Мына ушундай сонун жумуш. Кийинки нерсе турмушун оңдоо мүмкүнчүлүгү. Албетте муну айтып кеттик. Бул дагы ошого аргумент. Психологиясын оңдоо мүмкүнчүлүгү. Көпчүлүк адамдар бул бизнесте келип, өз психологиясын жакшы жакка, позитивдүү болушка, максат коюшка, ошол максатка умтулушка, болбой аткан учурда жеңилип калбай, сынып калбастан өзүн өзү башкара билүүгө үйрөнүшөт, өзүнүн психологиясын түшүнүшөт, өзүн дагы жакшыраак билип алышат, өзүнүн күчтүү тарабын өнүктүрүшөт, алсыз тарабын бираз өйдөгө көтөрүшөт. Алсыз тарап менен күрөшүп отуруштун кереги жок, бирок бираз өйдө көтөрсөк болот. Ошонун үстүнөн иштеп отуруп, мен мурун башкача элем, азыр бул бизнесте башкача болуп өзгөрдүм, мага аябай жагып атат, мен жакшы жакка өзгөргөнүм деп көптөгөн адамдар алкыш айтышат. Мына ушул бизнестин жардамы менен болуп атат. Кийинки момент ден соолук, сулугун, үй чарбасын жакшыртуу мүмкүнчүлүгү. Бул кайталанып калыптыр, уже айттык муну. Так, кийинки плюс бизде криминал жок, тобокел жок. Көпчүлүк бизнестерде бизнесиңиз чоң деңгээлге чыгып кетчү болсо, криминал сиздин бизнесиңизди тартып алышы мүмкүн деген коркунуч бар. Бул дайым болот деп айтпайм, бирок анча-мынча кээде уккануучулар болуп калат. Бул бизнесте эч ким сиздин бизнесиңизди тартып алам деген ой келбейт. Эмнеге дегенде, компания бирөөгө өткөрүп бербейт сиздин бизнесиңизди, ал жакындарыңызга гана өткөрүп берет. Бул сиздин бир туугандарыңыз жана сиздин балдарыңыз ошого гана өткөрүп берет. И то сиз макул болушуңуз керек, бул кыйын нерсе. Жана ал эч кимдин оюна келбейт дагы. Көрдүңүздөр, ал эми сиз бир банктын ээси болсоңуз, же базардын ээси болсоңуз, же болбосо мына базардын ээси Сергей Бескровный айтып атат. Менин өзүм базарым бар, завод, фабрикаларым бар эле дейт. Бирок ушул бизнеске келдим дейт. Эмнеге? Биринчиден криминал жок экен, менин досторум канчасы өтүп кетти дейт. Ошол криминал менен күрөшөм, мүлкүмдү сактап калам деп жүрүп дейт. Биринчиден. Экинчиден, мага эмнеси жакты дейт. Сен ишкерлер менен курчалган экенсиң. Менин ишимде андай эмес. Көпчүлүк адамдар бул айлыкка иштегендер, алар менен мага скучно дейт. Себеби анын ой жүгүртүүсү ишкер. Ишкерлердин арасында жүргөн кандай сонун. Ошонусу мага жакты дейт. Бирок биринчи башында түшүнбөдүм дейт. Бир карабулга ушул бизнести айтып берсең, сага жок дейт. Анын же нормальный үйү жок, же айлыгы жок нормальный киришеси, же нормальный жашоосу жок. Ошол сага жок деп атса, аябай обидно болот экен дейт. Жок, мен колуман келбейт, кылбайм же бул болбоор бизнес десе, аябай жаман болот экенсиң дейт. Ошонусу мага жакпады башында дейт. Бирок бул бизнестин күчтүү жагын көргөндө мен ошого да даяр болдум дейт. Ишкерлер менен иштеген укмуш сонун экен. Зато ошентип отуруп ишкерлерди таап алат экен деп чактырды. Кийинки нерсе, спокойно жашайт экенсиң. Менин бизнесимди, менин бир мүлкүмдү ким тартып алат деп коркпойт экенсиң. Демек, мына ушул жагы сонун экен дейт. Кийинки момент, анан уурулук жок экен деп айтат. Көп бизнестерде сен жылсаң эле уурулук башталат дейт. Бул бизнесте андай мүмкүнчүлүк жок экен дейт. Ошол жактары мага аябай жакты дейт. Аялы болсо пивной завод мына белек кылып койгон, Бескровный Сергей, аялына белек кылып койгон, ошол пивной заводду иштетет. Иштеткенде жайында, күн ысыкта үйдү көрбөйм, акча бар дейт. Кышында үйдү көрөм, үй бүлөнүн жанында бирок акча жок дейт. Мына ошол нерсе буда жок экен бул бизнесте, ошонусу мага жакты дейт. Ушул сыяктуу плюстар көп. Бул боюнча мына сиздер чакан бизнес базардын ээлерине деген бизде презентациябыз бар. Кааласаңыз көрүп кетсеңиз болот. Эгерде мен ишкерлерге ушул бизнес жөнүндө айта билейин, ошолорго жакшы айтып түшүндүрүштү билейин десеңиздер, ушул видеону сабакты көрүп кетиңиздер. Кийинки момент, мына ушул бизнестин сонун мүмкүнчүлүктөрүн көрүп билгим келет, көрөк өздөштүргүм келет бул кесипти. Бул кесиптин плюстарын мен билейин. Ошондо мен жанагы жанымда жүргөн жакындарым маалыматы жок, сабаты жок туруп, алардын терс оюна багынгым келбейт, моюн сунгум келбейт. Коомдун түшүнүп-түшүнбөй болгон терс оюнан багынгым келбейт, мен аларды жеңгим келет. Өзүмдүн жүрөгүмдө, өзүмдүн башымда десеңиздер, ушул китептер сиздерге өтө пайдалуу болот. Мына Джон Каллинч «Величайшая возможность в истории человечества» укмуш сонун түшүндүрүп айтып берген. Мен ошондо көзүм жанган. Экинчи китеп «Школа бизнеса», Роберт Кийосакинин «Школа бизнеса». Ошондой эле «Квадрат денежного потока» деген китептер бар. Буларды сиз алып окусаңыз да болот. Кыргызча котормолору да бар. «Величайшая возможность» жок, Джон Каллинчтики. Беркилердики бар. Жана ошондой эле YouTube'дан аудио версияларын да окусаңыз болот, кааласаңыз. Акысыз алар. Жана менин бай адамдардын сырлары, мисалы үчүн китебимдин негизинде жасалган видео бар. Бул менин канал плейлистимде бар. Көрсөңүздөр болот. Бай адамдардын сырлары деген плейлистте ушул сабактар бар. Биринчи бөлүгү жана экинчи бөлүгү бар. Экөөнү тең көрүп чыгыңыздар.
Кийинки сонун нерсе бул чет өлкөгө саякаттарын көчүрүү, кийинки плюс дагы. Бизнести балдарыбызга мурас катары калтыра алабыз. Бул дагы сонун плюс. Андан кийинки нерсе таза маданияттуу бизнес. Кечке кир болуп жүрбөйсүз, таза. Телефонду кармайбыз, психология менен сүйлөшөбүз, психология менен иштейбиз, адамдар менен сүйлөшөбүз. Сөз менен, кулак менен, сөз менен, кулак менен, баш менен иштейбиз. Бутубуз, колубуз менен чуркап, доор иш кылып иштебейбиз. Ошонусу менен бул сонун бизнес, бул культурный маданияттуу бизнес. Кийинки нерсе башкача жашоо деңгээли образы. Муну уже айттык, башкача көпчүлүк кызыгып жүргөн, көпчүлүк мечтадап жүргөн, көпчүлүк ошол жашоого жетпей жүргөн жашоого сиз ушул бизнес аркылуу жетсеңиз болот. Так, кайталанып калыптыр кээ бир нерселер. Негизги жумуш менен бирге алып кетүү мүмкүнчүлүгү. Бул дагы эң сонун. Көпчүлүк бизнести негизги жумуш менен алып кетүү кыйын. Өтө кыйын маселе. Бул бизнести сиз алып кетсеңиз болот. Бул деле оңой дебейм, бирок кадимки бизнеске караганда бул жеңил бир топ. Анткени система бар, компания бар, ошол иштин көпчүлүк бөлүгүн жасап турат. Өтө чоң масштабтуу кесип. Кээ бир кесиптер бар, масштабтуу эмес. Кандайча? Мисалы үчүн сиз стоматолог болсоңуз, эми бир күндө көп болсо 10-15 кардар тейлей аласыз. Же доктор болсоңуз, же бир айталы визажист болсоңуз, же болбосо бир косметолог болсоңуз, күнүнө 10-15 кардар гана тейлей аласыз. Күнүнө 100 адам тейлей албайсыз. Ал үчүн сиз салондун ээси, клиниканын ээси жана башка деңгээлге чыгышыңыз керек. Демек көп акча киргизишиңиз керек болот ал үчүн. Бул бизнести сиз чоң масштабка чыгара аласыз. Өзүңүз 10-15 кардар менен иштешти үйрөндүңүз, 100 адамга үйрөтүңүз. 10ду 100гө көбөйтсөк, бул деген 1000 адам. 1000 адам тейлене баштайт, ошол 1000 адам тейленип, ошол 1000 адам өз үчүн соода кылып аткан эсебинен сизге мисалы үчүн миллион сом оборот болду. Миллион сом обороттон сизге 100 000 келишке түшүп баштайт. Аны сиз миллион сом оборот эмес, эртең 10 миллион сом оборотко чыгарганыңызда, мисалы үчүн 10 миллион же 100 миллион оборотко чыгардыңыз, сизге айына 500 000, 300 000 же миллион сом киреше түшүп баштайт. Көрдүңүздөр, мына ушундай эме. Мен бул кесипте мына азыркы учурда 10 жылга жакын иштейм. Азыркы учурда биз жубайым экөөбүз семейно, үй бүлөлүк түрдө иштейбиз. Бул бизнестен биз орточо 800 000ден миллион сомго чейин киреше көрүп атабыз. Мына көрдүңүздөр, канчалык чоң деңгээлде масштабка чыгарса болот. Ошон үчүн бул масштабдуу кесип десек болот, масштабдуу. Так, кийинки нерсе, адамдарды жакшы көрүүбүз керек. Эми талаптарына келели. Эми что требуется для этого деген нерсе, ушул суроого жооп берип кетели. Сабагыбыз аяк таштын аз калды, бир 10-15 мүнөттө бүтөбүз жок. Адамдарды жакшы көрүүбүз керек болот. Бул өтө чоң талап. Себеби дегенде биз тынбай адамдар менен иштейбиз. Өзүбүз гана деп эгоист болбостон, башкалар дагы өссүн, башкалар да ийгиликке жетсин, башкалар да турмушту өзгөртсүн деген нерсе бул жерде сөзсүз болуш керек болот. Бул нерсе болбосо сиз убактылуу директор болосуз, лидер болосуз, убактылуу. Дальше өсүү болбойт. Эгерде сиз адамдардын сиздин лидерлериңиздин өсүүсүн көрүп, кирешеге чыгып атканын көрүп, ошодон кайф алып, ошодон рахат алып, ошодон жан дүйнөңүз эргип жыргабасаңыз, бул бизнесте өсүш кыйын. Ради этого ошол максатта иштебесеңиз, бул бизнесте өсүш кыйын. Себеби бул команда менен жасай турган бизнес. Көпчүлүк чоң бизнестер өзү ушундай. Чоң бизнестин баары ушундай. Кичинекей бизнес кылам десеңиз, анда өзүңүз жалгыз кыла берсеңиз болот. Базарда соода кыласыз, өзүңүз жалгыз кыласыз. Стоматолог болуп иштейсиз, өзүңүз жалгыз кыласыз. Чач мастер жана башка болосу, өзүңүз жалгыз иштей бересиз. Сизге чоң команданын кереги жок. Бирок сиз команда бир кандай бир чоң бизнес ачам, сулуу салон ачам десеңиз, ал жерде команда, бирөөлөрдүн ийгилигине иштешиңиз керек болот. Бирөө башка адамдарды жакшы көрүш керек болот. Себеби биз тынбай адамдар менен иштейбиз, кардарлар менен иштейбиз, партнерлор менен иштейбиз, кандидаттар менен иштейбиз жана потенциалдуу партнерлор, новичоктор менен иштейбиз. Жана чоң лидерлер менен иштейбиз. Адамдарды жакшы көрүш керек болот. Кийинки момент, адамдар менен сүйлөшө, акырыныраак, тил табыша, тааныша билүү керек болот. Буга үйрөнүшүбүз керек болот. Демек, биз ушунун үстүнөн тынбай иштешибиз керек. Адамдар менен тил табыша билишибизге, билишке үйрөнүшүбүз керек жана тааныша билишке. Жана коммуникация. Баардык жерде адамдар менен тил табышып, сүйлөшүп кетүүгө үйрөнүшүбүз керек болот. Бул дагы ушул бизнестин талабы. Себеби дегенде биз дагы да жана айткандай, адамдар менен иштеп атабыз жана адамдар менен сүйлөшөбүз тынбай. Жана адамдарга сунуш жасайбыз. Ошон үчүн биз роботторго жасабайбыз, дуалга жасабайбыз, компьютерге жасабайбыз. Компьютер менен аркылуу иштеп атсак дагы, телефонго жасабайбыз, биз адамга жасайбыз. Ошон үчүн адамдар менен тил табыша билүүгө үйрөнүшүбүз керек. Муну өзү үйрөнүп алса болот. Мен канча лидерлерди көрдүм, канча адамдарды көрдүм, бул бизнеске келгиче адамдар менен тил табыша билген эмес, түнт болгон, уялчак болгон, тартынчаак болгон. Бирок өзгөрүштү. Адамдар менен тил табышты, үйрөнүштү. Жада калса азыр сахнага чыгып да сүйлөп бере берет, аялдар даже массалык түрдө тил табышты билет уже. Көрдүңүздөр, анын сүйлөгөнүн угуп отурушат. Мына ошончолук деңгээлде өздөрүн өнүктүрүп алышты. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштей берсек, бул нерсе дагы реалдуу. Болгону бизде ошого каалоо болуш керек. Мен ушундай жакшы жака өзүмдүн жакшы версиям болгум келет. Эч убакта сиз башка адам болуп калбайсыз. Мисалы үчүн айталы, Канайым Осмонова сахнага чыгып сүйлөп атса, сиз Канайым Осмонова болуп калбайсыз.
Сиз мисалы үчүн улбуй болсоңуз улбуй бойдон каласыз. Бирок сиз өзүңүздүн лучший версияңыз, мыкты версияңыз боло аласыз. Ошол максатта иштеш керек болот. Ошонун үстүнө иштеп отурсаңыз, сиз өзүңүздүн сонун версияңыз болуп, адамдар менен өзүңүздүн стилиңизде, өзүңүздүн кандай бир вариантыңызда адамдар менен тил табышасыз. Сиздин өзүңүздүн көрөрмандарыңыз, өзүңүздүн угармандарыңыз, өзүңүздүн адамдарыңыз болот, жана өзүңүздүн сизди жакшы көргөн, сизди сыйлаган командаңыз болот. Кийинки нерсе команда менен иштөө. Тынбай команда менен иштейбиз. Демек эмне? Команда кура билүү, команда түзө билүү, команда менен мамиле кура билүү, команда менен биргеликте иштей билүү деген нерсеге үйрөнүш керек болот. И команданы жетектей билүү, багыттай билүү, колдой билүү. Ушул нерселерге үйрөнүш керек болот. Кийинки нерсе башкаларга жардам берүүгө каалообуз болуш керек биздин, башка бирөөлөр өссүн. Мен эле эмес, мен дагы, алар дагы өссүн. Алар дагы өссүн, мен дагы өссөлө. Биргеликте өсөлө деген сизде каалоо болуш керек, башкалардын ийгилигин каалоо болуш керек. Дагы эң жаман нерсеси башкалардын ийгилигине кол чаба билишиңиз керек болот. Сиз өспөй атасыз, бирок башка бирөө сизден кийин келди өстү, бирок кол чабабыз керек болду. Бул да кыйын нерсе, ушул нерсени көпчүлүк адам жасай албай калышы мүмкүн, ушул жерде сынып калышыңыз мүмкүн. Бирок бул нерсе сөзсүз ар бир лидердин башында болот. Бул нерсе менде да болгон. Менен кийин келген адамдар ийгилик жасап атат, мен жасай албай атам, болбой атат эмнегедир. Бирок кол чабыш керек. Бул кыйын нерсе, бирок ушул нерсени үйрөнүш керек болот. Ошодон энергия ала билишибиз керек болот. Башкалар кол чабып атып, кандай сонун өсүп алды азамат, бул дагы өстү, демек бул өссө мен дагы боло алам, демек мага аз калды деген көз караш үйрөнүш керек болот, Же болбосо экинчи вариант, менен кийин келди салды, эмнеге буга Кудай берип атат, мага бербей атат. Пайда жок андан, Ал эми чын дилибизден, чын жүрөктөн кол чабып, вау, кандай сонун, жетип алыптыр, молодец. Значит, иштептир да, демек туура иштептир да, демек эффективдүү иштептир да, демек мен дагы ошонун жасагандай иштесем менде да болот экен деген нерсе болуш керек бизде көз караш, Себеби биз тынбай адамдар менен иштейбиз. Бизде адамдар башка команда, мисалы үчүн биздин наставнигибиздин командасында адамдар болушу мүмкүн. Ошолорго ийгилигине кубана билүү болуш керек болот бизде. Кийинки нерсе адамдарды уга билүү, жөн гана сүйлөй билүү эмес, жөн гана кызыктыра билүү эмес, аларды уга билүү. Алардын кыйынчылыгын, проблемасын, алардын өзүнө ишенбестигин, же болбосо чарчап кыйналып аткан мезгилин уга билишибиз керек. Проблемасын уга билишибиз керек. Ошол проблемасын чечкени, жардам бергени аракет кылыш керек болот тынбай, Ал үчүн албетте аларды уга билиш керек болот. Аларды уга билип, аларды түшүнө билүү, Түшүнө билүү деген деп аяп жүрүү эмес. Аябуу эч убакта ийгилик алып келбейт. Эгер сизди кимдир бирөө аяса, анда сиз ийгиликке жетпейсиз. Ошон үчүн наставнигиңизден аябууну күтпөңүз албетте, и бирөөгө дагы аябууну бериштин кереги жок. Жилет этпеш керек. Жилет этсек биз алардын ичиндеги потенциалды уктатып койдук, өлтүрүп койдук. Эгерде сиз балдарыңызды жилет эте берсеңиз эмне болот? Эртең эрке балдар турмушка жарабаган, турмушка даяр эмес балдар болуп чыгат. Ошон үчүн жилет этпеш керек. Ошон үчүн команда дагы ошондой. Жилет эткен сайын командадагы адамдар андан бетер алыс болуп, андан бетер бизнеске даяр эмес, турмушка даяр эмес болот. Ошон үчүн уга билүү деген бул аларды жилет ете билүү эмес. Аларды аяоо эмес. Аларды угуп, түшүнүп, ошол ситуациядан кантип чыкса болот, ошого жардам бере билүү. Ордуна жасап эмес, бирге жасап, Кийинки нерсе келечектеги ийгиликке иштөөгө даярдык. Бул дагы чоң минус же талап, келечекке иштеп үйрөнүш керек болот, Бул ишкердүүлүктүн, ишкерчиликтин, бизнестин баардык түрүндө ушул талап бар. Бул талапты өнүктүрүш керек болот, Демек, азыр жеп албастан эртең ушуну көбөйтүп коеюн. Азыр жеп албастан, өзүмө эмне деп коет, атлас көйнөк кийип албастан, алып албастан, ой ушул мисалы үчүн элге рекламага керектүү продукцияны алайын деген нерсе эртеңки күнгө иштөө. Анан ушул нерсени айландырып реклама кылып, көп адам өзү үчүн алганда, анан мен өзүмө атлас көйнөк кийип алам. Эгер бул башка жактын кийими болсо фабриктин кийими болсо албетте ал 2 в 1, кандай сонун бизнес, Өзүң кийиндиң, реклама жасадың, бизнесиң өстү. Так, кийинки нерсе, бир убакта көп ишти жасай билүү. Жаңы баштаганда көп ишти жасаш керек болот, бир убакта. Бир убакта презентация өтүш керек, бир убакта адамдар чакырыш керек, бир убакта алардын возражение иштеш керек, бир убакта уже сиз маалымат берип кеткен адамдар менен чалышып сүйлөшүш керек, бир убакта катталган адамдарды заказ жазып үйрөтүш керек, бир убакта аларга акцияны түшүндүрүш керек, бир убакта аларга ишти түшүндүрүш керек, бир убакта алардын ишенбей аткан же сынып калган мезгилден чыгарыш керек, бир убакта алардын мүмкүн болсо жакындары менен да бир сыйра сүйлөшүп таанышып чыгыш керек, оңоюраак аларды утуш үчүн жана башка толтура иштерди башында көп бир убакта, бир мезгилде жасашыңыз керек болот башында. Кыйын нерсе болот. Үйрөнүп алганча. Үйрөнүп алгандан кийин уже жасай баштайсыз.
өтө көп иштер турат. Анан бир убакта командаңыз, жалпы командаңызга иштешиңиз керек болот. Бир убакта отрывга иштеш керек болот. Эки башка команда, эки башка деңгээлде жүргөн адамдар. Ошол эки ишке жетишиңиз керек болот. Бир убакта массага иштешиңиз керек болот. Мен сабагым массага, жалпы бриллианттар командасы, жалпы Фабили компаниясы, жалпы тармактык маркетинг, сетевой маркетинг индустриядагы адамдар көрүшү мүмкүн. Ошол общий ишти жасаганча команда отрыв менен иштей билиш керек болот. Эки жака жетиш керек болот. Бир убакта көп ишти жасаш керек болот. Бир убакта котормочулар менен жетишим керек, бир убакта азыр жаңы жардамчыларды үйрөтүшүм керек жана башка. Өзүн өзү башкара билүү. Кийинки момент өзүн өзү башкара билүү, бул боюнча сүйлөштүк. Муну дагы тынбай өнүктүрүп туруш керек болот. Самодисциплина. Самодисциплина ийгиликтин баардык тармакта ийгиликтин негизги сыры бул. Негизги талабы. Самодисциплинаны өнүктүрсөңүз, ошо өзүңүздү өзүңүз башкара билсеңиз, сиз ийгиликке сөзсүз түрдө жетесиз. Көпчүлүгүнүн проблемасы ушуда. Көп ишке үйрөнүү керек, көп ишке. Таргетолог болуш керек, маркетологду түшүнүшүңүз керек бир аз үстүртөн. Адамдардын психологиясы, SMM, TikTok, Instagram, андан кийин коммуникация, адамдар менен тил табыша билүү. Лидерлик, менеджмент окуш керек, бул жерде менеджментти да көп түшүнүш керек болот. Эсеп кысапты да үйрөнүш керек болот. Андан кийин продажа, сатуу илимин да көбүрөөк өнүктүрүп өздөштүрүш керек. Андан кийин делегирование, менеджмент адамдар менен, жардамчылар менен тынбай иштейсиз. Ой, кечиресиздер. Ошол сыяктуу анан тармактык маркетинг өзү индустрияны өзү издеш керек. Жана башка. Анан налог, салык маселесин да бир аз түшүнүп алышыңыз керек болот. Ушуга окшогон бир убакта үйрөнүүчү көп иштер бар болот. Ошолорго үйрөнүш керек болот. Кийинки нерсе өзүнө инвестиция керек. Өзүбүзгө тынбай инвестиция жасап туруш керек болот. Кайсы гана бизнесте, кайсы гана тармакта мен өнүгөм, мен чоң акчага чыгам десеңиз, өзгөчө сиз жетекчи болсоңуз, сиз бизге келгенде сиз жетекчинин ролуна келип атасыз. Сиз жетекчиге окшогон адам болосуз эртең, лидер болосуз. Жетекчи адам тынбай өзүнө инвестиция жасап туруш керек. Өзүн өнүктүрүп туруш керек. Ошондо биз башкаларга кызык болобуз. Ошондо биз башкалар бизди сыйлап, бизди уккусу келет. Ошондо башкалар өзү биздин бизнеске келген адамдар компанияга келбейт, алар продукцияга келбейт көпчүлүк учурда, алар сизге келет. Сиз аркылуу продукцияга келет, сиз аркылуу компанияга келет. Ошон үчүн өзүбүзгө инвестиция жасап туруш керек болот. Бул убакыт. Өзүбүздү өстүрүү үчүн убакыт сарптайбыз. Өзүбүздү өстүрүү үчүн тапшырмаларды аткарабыз. Өзүбүздү өстүрүп чоң деңгээлге чыгыш үчүн акча киргизебиз сабактарга катышып. Башкалардын ийгилигине да иштөөгө даярдык. Командаңыздын ийгилигине иштөөгө даярдык болуш керек. Кээ бир учурда сиз өзүңүздүн акчаңызга эмес, командаңыздын акчасына иштешиңиз керек болот. Өзгөчө веткаларыңызды бышыкташ үчүн, веткалар бышык болуш үчүн алар жакшы акчаларга чыгыш керек болот. Ошондо веткаларыңыз жыгылбай, күчтүү жакшы оборотторду 1,5 баллды, 3,000 баллды тынбай жасап тура турган лидер болуш үчүн алардын ийгилигине иштейбиз. Обучаемость, жаңы билим, маалыматка ачык болуу. Бул кийинки нерсе, тынбай үйрөнүп туруш керек болот. Мен азыр ушунча жылдан бери иштесем, азыр дагы мен көп сабактарга катышам. Ишөө алдыда план турат, толтура сабактарга мен катышышым керек. Ошончо тажрыйбам болсо дагы, ошондой сонун натыйжа болсо дагы, мен дагы деле мен көп үйрөнө турган маселелер аябай көп. Ошон үчүн жаңы баштап аткан болсоңуз, тем более сизде үйрөнүүгө даярдык болсун. Мен көп нерсе үйрөнөм, себеби дегенде мен башка турмушта жашагым келет. Башка турмушта жашаш үчүн мен албетте ошого татыктуу болуп үйрөнөйүн. Ошого башым менен жете турган болоюн. Ошого жөндөмдөрү менен жете турган болоюн. Ошого жараша жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрөйүн деген настрой болуш керек. Обучаемость. Ошондо сиз ийгилик күтүп турат сизди. Кийинки маселе келечектеги ийгиликке иштөөгө даярдык. Муну айтып кеттик. Кандайдыр бир убакыт ичинде натыйжа, сыйлык болбойт. Ошого даяр болуш керек. Ошол болбосо да ошого макул болот. Мен бир убакта только бизнеске иштегем, бизнеске чуркагам. Чет өлкөгө саякатка компания чакырганда мен барбагам. Эмнеге? Ушул ишти мен нугуна чыгарышым керек, түшүрүшүм керек. Мен офисти плюска чыгарышым керек. Менде азыр саякатка убакыт дагы жок, акча дагы жок, желание да жок деп. Ошого иштейм. Ошондой моменттер да болот кээде. Мен бизнесимди нугуна түшүрүп алайын деп. Анда эми мен чет өлкөгө саякаттын бизнеске болгон плюсун андай жакшы билбейт элем. Азыр жакшы билебиз. Азыр мен силерге чет өлкөгө саякат болсо чыгыңыздар деп айтам. Эмнеге дегенде сиздерге көпчүлүгүңүздө офиске акча киргизишим керек деген маселе жок. Биз офиске акча киргизишибиз керек эле, биз офиста товар туруш керек эле, ал заказ эмес эле. Биз көп склад кылып топту алышыбыз керек болот. Ошон үчүн мен ошол акчаны мен айландырганым жакшы деп, кадимки бизнеске окшош болчу, биздики дүкөнгө окшош болчу. Ошон үчүн акча тынбай керек болот эле, акча сала берет элек. Кадимки дүкөн, бутик окшоп. Сала берет элек, эч акча көрбөйт элек. Анан мен саякатка бук барбы менде дейт элем да. Кечиресиздер, жаман сөз айтып алдым. Саякатка мага бир нерсе барбы дейт элем. Вот, ошон үчүн ошол мезгилде мен ошондой жолду тандаш керек болгон. Бирок азыр эми каалаган убакта чыга беребиз. Кааласам 1 жылда 2 жолу, кааласам 3 жолу чыгарабыз. Ошол мезгилде мен үчүн чоң тема бул акчаны көбөйтүп алыш керек, капиталды көбөйтүп алыш керек, товардын санын көбөйтүп алыш керек болгон. Ал убакта башкача болгон Фабилик. Биздин бизнес
ошол сиз иштеп аткан компанияда ошондой болсо, бул туура болушу мүмкүн. Сиз иштеп аткан башка компанияда иштесеңиз, балким сизде склад кармаш керек болсо, балким анда туурадыр. Ал эми биздин бизнесте азыр андай эмес, биз онлайн заказ менен, ошон үчүн бизде бир жумада 3 жолу келгендиктен бизде андай проблема жок. Биз чет өлкөгө саякатка вложение кылып барып келсек болот. Бул сөзсүз түрдө акталат, сөзсүз түрдө 2 эсе 3 эсе болуп кайтат. Так, кийинки момент, убагы келгенде, мына сабагыбызды жыйынтыктабыз. Демек, ушул талаптарды аткарып, ушул талаптардын үстүнөн иштеп, ушул талаптарды жасап отуруп, тынбай, убагы келгенде сиз кандай жакшы бир убакта ушул бизнести жакшылап иштеп койгом экен да, үзүрүн көрүп атам. Кандай сонун, кандай жакшы ушул бизнести бир убакта кыйынчылыкка карабастан, проблемага карабастан ушул жеңип койдум. Ошол талаптарды аткардым, ошол талаптарды, ошол өзүмдү өнүктүрдүм, өздөштүрдүм. Бир убакта сыйлык акы көрбөстөн ушул бизнести куруп койдум. Кандай сонун, эми азыр каалаган мамлекетке чыга алам, каалаган буюмумду 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык кирешеме алып кое алам. Холодильникти дагы, машинаны дагы, кээ бирлериңиз үйдү дагы 1 айлык, 2 айлык менен алып кое алам бир үйдү деген убакыт келет бир убактарда. Жакшы дагы бир убакта коомдун, жакындардын терс пикирине сынып калбаган экенм деген моментке келесиздер араңыздарда кимдир бирөө. Кимдир бирөө бул кесипти кесип катары өздөштүрүп, бул ишкерчиликтин түрүн кесип катары, иш катары өздөштүрүп алып, ушул күнгө келесиздер кимдир бирөөңүздөр. Сонун болуп өзгөрдүм го мен, аябай мурункудан күчтүү болуп калдым го. Мурун келгенде мен кандай инсан элем, азыр кандай инсанмын, Мурун келгенде мен үчүн бир кичинекей проблемалар чоң проблема эле, азыр кандай сонун абалда жүрөм. Азыр жөн эле оңой эле чечип коем го ал проблемаларды деген күнгө жетесиздер. Бир убакта мен мындай жашоо жөнүндө кыялданчумун. Же даже кыялданбайт элем. Көзүм жетпейт эле мындай нерсеге. Бирок чындап эле жетсе болобу деп ишене бербейчүмүн, бирок кара ошол жашоодо жашап атам азыр дейсиз. Вот ошол күндөргө жетиш үчүн албетте бул талаптардын үстүнө иштеш керек болот. Бул кесипке серьезно карап, бул кесипти кесип катары карап, адамдар айына 10-15 миң киреше көрүш үчүн, 20 миң киреше көрүш үчүн 5 жылда болуп атат. Сиз жок дегенде бир 3-4 ай же 6 ай убактыңызды бөлүп, ушул кесипке серьезно мамиле кылып, ушул кесипти өздөштүрүп койсоңуз, сизди ошол күндөр күтүп турат. Азыркы биз айткан күндөр, Бирок ал үчүн ал бекер келбейт, ал акысыз келбейт, ага акы төлөө керек болот. Ошол акыны төлөөгө даярсызбы, даяр эмессизби? Ушул сабакты көрүп да аягына чейин көргөн болсоңуз, өзүңүз жооп берип көрүңүз. Эмнеге даярсыз, Плюстарын көрдүңүз бул кесиптин мүмкүнчүлүктөрүн көрдүңүз. Ошолорго жетүү үчүн, ушул азыркы биз айткан ушул күнгө жетиш үчүн сиз даярсызбы, даяр эмеспи, өзүңүзгө ошол суроону берип көрүңүз. Эгерде сиз ооба мен даярмын, мен өздөштүрөм, мен бул кесипти жанагы айткан талаптардын баарынын үстүнө иштеп чыгам, ошону өнүктүрөм десеңиз, анда сизге күчтүү чоң лидерлерди каалап кетебиз, чоң чектер болсун, ошол күнгө жетиңиз сөзсүз түрдө ушул акыны төлөп отуруп, акысыз болбойт деп атабыз, ага акы төлөө керек болот. Бул сиздин менетиңиз, өзүңүзгө киргизген убактыңыз, өзүңүздүн ийгилигиңиздин үстүнөн иштеген энергияңыз, убактыңыз, чыдооңуз, сабырыңыз жана башка ушунун баарын киргизиш керек болот. Жана ийгиликтерди каалап кетебиз анда эмесе. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, комментарийге ыраазычылык пикирлер жазып кетсеңиздер болот. Жана бул видео менен үзүндүлөрүн алып туруп, же ушул видеонун толугу менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Бул видеону кыркып дагы моменттерин, кээ бир моменттерин кыркып колдонуп бөлүшүп кетсеңиздер болот. Эң жакшы даярларды куттуктайбыз. Жумагүл даяр дейт, Алиева Айнура рахмат, баарыңарга игилик, Токтораева. Рахмат сабакка дейт, И бизде Алиева Айнура. Бизде кимдер даяр көрүп кетели. Так, менде жылбай атат. Курсорум мен бул кабинетте иштечти билбей калдым, унутуп калдым. Так. Лира даярмын дейт. Жантаева Гүлбара даярмын дейт. Азаматсыздарбы? Жакшы, эң сонун. Даяр болсоңуздар, анда сиздерге игилик и флаг вам в руки, ийгиликке карай умтулуп кадамыңыздарды жасап токтобой жасай бериңиздер. Рахмат, чоң рахмат, Мирланда чоң ийгиликтерге жетишкениңерге тилектешмин. Чоң рахмат. Мен анда запись өчүрөм, жана дагы жолугушканча. Кудай буйрса эртеңки да пландар бар, эртең дагы ушул сыяктуу сабактар бизде болот. Анда эмесе көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мен анда записти токтотом. Айгүл Адинова даярмын дейт. Азамат эң сонун. Анда сизге ийгилик жолдо. Ушул узак же кыска жолдо сизге чоң игилик. Гүлмайра мен да даярмын дейт. Азаматсыз. Анда сиздерге ийгилик, баарыңыздарга, даярмын дегендерге дагы, ойлонуп аткандарга баарыңыздарга чоң ийгилик. Дагы